Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы кезектеги убактысын улантат. Бүгүн биз жашоо, турмуш шарт тууралуу сүйлөшөбүз. Азыркы келе турган коногумдун клибине маани берсеңиздер. Kıyalımda gezegemin özün menden Hara türkün oygo termelle Sağa gana sezimlerim jalındağın Жүрөктүн эси sen белең Билбедим, сездиңби Балким байкабадың аны сезбедиң Билбедим, келдиңби Бакытыма жазып сени Sen degen, oyum sen degen Tаңым атып күн батат, сага жетелеп Sen degen, oyum sen degen Сүйүп барам жалындан, билбейм эмнеге Суранам унутулбас белек болуп Жүрөктө кала берчи деп Кези келет сен эч кимге арнабаган Сүйүңдү алам мен чилеп Билбедим, сездиңби Балким байкабадың аны сезбедиң Билбедим, келдиңби Бакытыма жазып сени Sen degen, oyum sen degen Tаңым атып күн батат, сага жетелеп Sen degen, oyum sen degen Сүйүп барам жалындан, билбейм эмнеге Сездиңби Sen degen, oyum sen degen Tаңым атып күн батат, сага жетелеп Sen degen, oyum sen degen Сүйүп барам жалындан, билбейм эмнеге Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн бизде иш күндүн кечи программасы. Коногум өзүңүздөр жогоруда көргөндөй Айзада Жамгарчиева болду. Тагдана студияда келип отурат. Саламатсыңбы, Айзада? Саламатсызбы. Кандайсың? Эң сонун, маанай сонун. Негизи мен өзүм мына ушундай пасмурный деп коет го. Ушундай аба ырайында мындай жан дүйнөм ачыла берет да. Өзүнчө бактылуу эле анан автоунаан айдап кетип баратсаң эле анан тыштан тыбыр деген жамгырдын үндөрү чыкса мындай жан дүйнөм эс алгандай болот. Ошол себептерден сиздерге келатып ойлонуп аябай мындай сонун бир мындай кандай десем жан дүйнөмдүн абалы менен келдим. Ошо сизди көрүп анан иш күндүн кечиндеги өтө популярдуу студиясына келүүм мен үчүн өтө чоң жоопкерчиликти жаратты. Чоң рахмат чакырууңарга. Чоң рахмат сага келгениңе. Сени биз заманыбыздын жаш алып баруучусу, деги эле жаш мууну катары жана өтө популярдуу инсан катары билебиз да.
өзүң тууралуу баштан айтып өтсөң, балким билбегендер чыгар, кайсыл жердин кулуну, кайсыл жердин кызы болот экенин. Албетте, билбегендер көп эле болуш керек. Мен Талас областына караштуу Бакай Атай районунун Кыз Октябрь деген айылында төрөлүп өскөм. Ата-энем ошол баягы айылдын орто жашаган эле инсандары. Айылдан мектепти бүтүргөнмүн. Ошол учурда кыялым болчу. Негизи эле телевиденияга чыгуу, телевиденияда иштөө. Анан бирок алып баруучу болорумду билбечүмүн. Анан кийин шаарга келип, ушул Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырып калып, анан аны менен биргеликте Монастырк университетине вокалдык студияга өтүп калдым. Анан менде тандоо болду. Ошондо кайсысын тандадың? Анан журналистиканы тандап кетип калдым. 4 жыл бакалавриат, 2 жыл магистратураны бүтүрдүм. 3 бир тууганмын. Үй бүлөдө эң улуусу эжекем, байкем, анан мен. Ошо Таластын уулуну болом. Кесибим боюнча журналистика. Кыялым болсо ырчылык болчу. Ошол нерсени кичинеден болсо орундатып келатабыз. Бирок азыркы учурда ошо ырчылыгыңды мен эми түшүнүп жатам да, эмне үчүн ырчылык кылып келатканыңды. Башында мен ойлогом, чындыгында сен журналист, алып баруучу катары деп, бирок акыркы кездерде ырчы катары өзүңдү да таанып баштадың. Ооба, бирок мен өзүмдү ырчы деген атка татыктуу эмесмин деп ойлойм. Эмнеге? Ырчы деп мисалы сизде айтса болот да. Анткени өзүңүздүн ырыңызды жазып, өзүңүздүн обонуңузду чыгарып, мени аткаруучу катары кабыл алса болот. Бирок мен аткаруучу катары чыгармаларды өзүмдүн жан дүйнөм менен, өзүмдүн бир үнүм менен бергим келет. Мындай ар бир чыгарманы мындай ай сайын заводдон чыгаргандай кылып эле чыгарып эмес, жан дүйнөм ырдап турганда ырдагым келет да. Азыр мисалы Азада эмнеге ырдабай калдың, эки эле ыр чыгарып турганда токтоп калдың деген суроолор бар. Ошондо айтам да, менин азыркы учурда жан дүйнөм ал нерсени каалабай эле, ырдагым келбей эле. Анан жөн эле той үчүн же болбосо жөн эле дагы бир хайп үчүн бир чыгарма жазгым келбейт. Ошол себептерден жан дүйнөм менен кошо биргеликте жүрөк биригип, анан бир ырдайт го деп. Ырчылык мен үчүн бир өйдөрөөк турчудай сезилет да. Ошол себептерден буга жоопкерчилик менен мамиле жасайм. Анан өзүмдү ырчы деген атка татыктуу эмесмин деп ойлойм. Аткаруучу болушу мүмкүн, бирок ырчы эмес. Вокалдан сабак аласыңбы, демес алгансыңбы? Вокалдан сабак алганмын. Буга чейин вокалдан ушул Назира Токонова деген фольк эстрада ырчысы, ошондон сабак алганмын. Андан тышкары баягы биз 3 ай сабак алганбыз. Анан жакында эле Нурай Мырзыкбаевадан сабак алайын деп жазылып, убактым болбой такыр бара албай атам. Бирок негизи мен ойлойм, профессионалдуу көз карашта караш керек бардык тармакты. Жөн эле ырдаш керек, ырдап коюш керек эмес. Ошол себептерден мен ойлойм, бул тармакты дагы акырындан үйрөнүп, жаңы үйрөнчөк деп койсок дагы болчудай да. Негизи ошол өзүңдүн карьераң деп айтабызбы? Азыр канча жыл болуп калды ушул менен алектенгениңе? Эң башаты кандай болуп башталган? Мен сенин интервьюларыңды билем, анткени сен айтып бергенсиң, ошол студент кезде эле жатаканада жашап жүргөн кездерде эле баягы ушундай бир кечелерди алып барганга өткөнсүң да. Ошол убактардан кененирээк айтып берсең, ачкат тоок күндөргө мисалы Ооба, мен шаарга келгенде биз 3 бир тууганбыз. Эжекем турмушка чыгып кеткен, байкем болсо айылда билесиздер, сөзсүз ата-энени караш керек. Анан шаарда үйүбүз жок болчу биздин. Анан журналистикага өткөндөн кийин ушул Кыргыз улуттук университетинин жатаканасына жашап калдым. Алгач туугандардын үйүндө жашадым. Туугандардын үйүндө баары бир сен эрте келесиң, кеч келесиң дегендей. Бир күн коноксуң, 2 күн коноксуң, 3-чү күнү конок эмессиң тилекке каршы. Ошол себептерден мен эркелеп, эрке өсүп калган кыз болгон үчүн бирөөнүн үйүндө жашоо мен үчүн өтө кыйын болду. Анан апама айттым, жатаканага чыгам десем, апам мен баягы жатаканада жашап эмне кыласың, кызым көнө албайсың, жатаканага чыкпай эле кой деди. Анан апамды көндүрүп жатаканага чыктым. Ал учурда ошо бир комнатада бир 15 квадрат метр жерде 4 кыз жашачубуз. 4-өбүз тең журналистика факультетинде окуган кыздар болчубуз. Күндө жаңы статьяларды жазып алып бири-бирибизге окуп берчүбүз. Анда ыр жазчумун. Ырларыбызды бири-бирибизге окуп берчүбүз. Эсимде биринчи курста китеп чыгарган, бирок ал китебимди такыр эч кимге көрсөткүм келбейт. Ал китепти өзүмдө да жок. Жок, кызыктай эмне жөнүндө болду? Сүйүү жөнүндө болчу. 99 жана 9% сүйүү жөнүндө болчу. Анан кызыгы ошол учурда жаңы эфирге чыгып баштадым. Эфирге чыгып баштаганда кийим деген маселе бар. Сизде деле эфирге чыгарда кийим маселе болсо керек, ошол себептерден. Анан эми жатаканабыз 4 кабатта. 4 кабатта бизден улуу кыздар бар. Алар эми жакшыраак кийинишет, стилдери жакшы. Анан алардан баягы
бир күнү Айгүлдүн көйнөгүн кийсем, экинчи күнү Нургүлдүн көйнөгүн кийем, төртүнчү күнү дагы бир дос кызымдын көйнөгүн кийем. Ошентип эфирге чыкчумун. Анан баягы үйдөн келген акчаны көйнөккө, кийимге, тамакка кетирип коюп, анан жетпей калган учурда ошол азыркы эсимде дагы деле ошол кафе бар. Ал кафеде идиш жууп иштечүмүн да. Түнкүсүн идиш жууп, анан бир күнү пол жууган эже кетип калып, анан пол жууган эженин ордуна пол жууп иштеп баштадым. Анткени пол жууган эжеге 700 сом төлөчү, анан идиш жууганыңа 500 сом төлөчү. И бир түндө мен 1200 сом тапчумун. 1200 сомду алып алып, Ош базарга барып, кээде секонд-хендтен кийим алчумун, кээде мындай жерден көйнөк алып, баягы эфирден билбейт да, жазылбайт да, бул секонд-хендтин көйнөгү депчи. Анан ошондой күндөр өткөн, бирок Кудайга шүгүр, ошол нерсе бизди ысыкка дагы, суукка дагы бекемдеп, ушундай бир чыдамкай, кичине болсо да сабырдуулукту үйрөнгөн Айзаданы жараттыбы деп ойлоймун да. Анан цехте да иштеп калдым. Цехте негизи баягы мен өзү айтып коем да, ийнени жан баштан түртө албаган кызмын депчи. Анан цехте топчу тигип иштеп баштадым. Ал учурда орозо маалы болчу, элдер монтип отуруп алып жарышып, бүгүн мынча көйнөк тиктик топчу, ар бири 50 тыйындан эсептелчү да. Мына 50 тыйын, 1 сом, 2 сом, 3 сом, бир кофтаңа мисалы 500 сом берет. 5 сом. И 100 кофта тиксең, 500 сом, 1000 сом алып кетесиң. Анан ошентип баягы группалаштар болуп бири-бирибиз менен жарышып, шведа иштеген учурлар болгон. Анан студенттик күндөрдө негизи биз көбүнчө бири-бирибиз менен сөз менен жарышчубуз да. Ырларды жаттап, бири-бирибизге ошол учурда эле аудиторияда отуруп алып эле журналист болуп, программа алып барып, ошол кыялдардын баардыгы орундалды. Эң негизгиси баягы бир жумушту мындай в корыстных целях деп коет го, акча табыш үчүн эмес, сен чын дилден сүйгөн болсоң, чын дилден жан дүйнөңдү бүтүндөй өзүңдүн каалооңду бере турган болсоң, ошол жумуштан сөзсүз баягы үзүрүн көрөт экенсиң да. Анткени азыр көп сурашат да, Айзада сендей алып баруучу болгусу келет депчи. Анан мындай түбүн тартып келсең, эң негизгиси аларда популярдуу болуу, элге таанылуу, катталуучуларын көбөйтүү деген максаттар. Ал учурда менде андай такыр жок болчу. Элге таанылуу эмес, мен ушул камерага карап сүйлөгөнүмө кубанып, эфирге чыкканыма кубанып, ошондон жан дүйнөм азык алчу да. Анан максатты туура кое билүүдөн ошол баягы бардык ийгилик жаралат экен. Анан жатаканада эң сонун күндөр өткөн. Ал учурда баягы пицца жеп келебиз деп кыздар 100 сомдон чогултуп, 5 кыз 500 сомго бир пицца, анан кола алып отурчубуз. Анан коланы 5 кызга мынтип коюп коебуз дагы. Анан эч ким ичпегиле дейбиз да. Барып бийлеп келебиз. Бийлеп келип, анан ичип койсоң куру калып калат да. Жаныбызда балдар, кыздар отурат, алардын столдору жакшы. А бизде бир пицца, анан кола турат, анан эмеге ажатканага барып суу ичип келебиз ракайнаданчы. Бийлеп тердепчи. Студенттердин кылыктары экен да бул ошондо. Ошол учурдагы бизде журналистикада факультетиндеги жатаканада жаткан студенттердин кылыгы ушундай болчу да. Жок, аябай күлкүлүү экен да, бул канчанчы жылдарга туш болуп калат ошондо? 2012-2013 жылдары болчу. Менде суроо да, мисалы сен азыр ушунчалык популярдуу, ушунчалык мындай номер 1 деп айтсам болот да, айымдар, кыздар арасындагы теле алып баруучусуң, жылдызың жанып турган убак. Анан сенин эле жаныңда жүргөн ошо тайпалаштарың, балким ошол эле учурда жаныңда кыздар болгондо албетте, алар менен катташып турасыңбы, алар деле сендей деңгээлде чоңое алыштыбы, мисалы? Көзүңдүн назарында. Сонун суроо болду. Бизде журналистика факультетинде ошол телевидение жана радио тармагында багытында 30га чукул башында 50ге чукул болчу, экинчи курста 30га чукул студенттер калды. Бүтөргө жакын 15-18 гана студент бүттүк. Ал студенттин ичинен мисалы мен телевидениеде иштедим, гезитте иштеген бирөөсү бар, дагы бир телевидениеде. Максимум 6 киши мына ушул журналистика тармагы менен кеткен экен. Калгандыгын баардыгы, калган группалаштарыбыз, тайпалаштарыбыздын баардыгы өзүнүн жашоонун башка бир ногуна бурулуп кеткен да. Мен күткөн, мен мындай башкача элестеткен кыздар бар эле, ушундай эми баягы конкуренция, атаандаштыкты сезесиң да. Күч сенден да күчтүү, шаардык, орусчасы таланттуу, орусчасы так, менден да бою узун, менден да сулуураак. Сен аны билесиң, жан дүйнөңдө, бирок аны көрсөтпөйсүң да. Ошондой группалаштарымды көргөндө мен мындай эме болуп өрчүмүн да.
мен чыга аламбы, айылдан келдим депчи, мындай өзүмө ишеним азыраак болуп калчу да. Анан кийин ошол кыздардан мен мындай таң калдым. Жарым жолдон кээ бирөөсү чалынды, кээ бирөөсү турмушка чыкты, кээ бирөөсү дагы бир башка тармакта кетип калды. Турмуш, буйрук деген нерсе ушул нерсе ойлоп коет экен да. Анан соңунда бир 5-6 эле инсан ошол элестетсеңиз 50 киши келген, башында журналист болом деп, амбициясы аттын башындай, мен ыр жазам, мен сүйлөйм, мен кыйратам, ойротом деп келген группалаштардын көпчүлүгүнүн арасынан 5 эле инсан азыр гезит, радио, телевидение тармагында эмгектенип жатышат да. Ошол себептерден бул ойлойм, эң негизгиси бул ошол инсандардан, ошол бүткөн инсандардан магистратурага дагы окуганда, ошолор эле кайра барып магистратурага тапшырдык да. Анан өзгөчө чыгармачылык тармагында, журналистика тармагында бизде акча эмес, бул өнөр, өзгөчө бир кичине айтып коет го, өнөр адамдары 99 жыл болсо 101 болот депчи. Ошондой адамдар гана чыдап калат экен да, ысыгына күйүп, муздагына тоңупчу. Тайпалаштар менен азыр көп сүйлөшпөйбүз, көргөн жерден саламыбыз. Мен өзүм мырзалар менен көбүрөөк досмун. 2 группалашым бар. Убактың деле жок болсо керек деп ойлойм да, мисалы. Убактым бар. Эгер жакшы адам болсо, мага жаккан адам болсо, айзада убакыт табат да. Мен көп учурда адамдар менен мындай көп сүйлөшкөм келбейт. Өзүм жалгыздыкты жакшы көрөм. Жалгыздыкта өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүм пикир алышып. Албетте ансыз деле чарчайсың да. Мисалы, сен жумушуң бир гана сүйлөп коюу эмес, моралдык жактан буга даярдануу деле бул бир топ деп ойлойм да. Ооба. Чарчаганда дагы биз кандай чарчайбыз? Мисалы, кээде досторум менен отурганда мен өзү жашоодо аз сүйлөйм да. Мен укканды жакшы көрөм. Мага жакшы нерсе айтып берсе, Мен ошону байкадым. Укканды жакшы көрөм. Анан микрофонду, камераны көргөндө эле мен башкача болуп эле сүйлөй калып эле, анан кийин өзүмөн кетип эле мындай көп сүйлөгөн айзада болуп алам да, бир образ да, бул образ. Албетте. Жашоодо такыр башкача. Анан ошол себептерден мен ойлойм, алып баруучу эң негизгиси уга билиш керек да. Сен уга билбесең, алып баруучу боло албайсың. Кээ бирлер ойлошот, мен жакшы сүйлөйм, мен көп сүйлөйм, мен макалдаштырып сүйлөйм деп жаттап алган баягы сөздөрдү, жаттап алган макалдарды айтып алып, демек мен кыйын болушу мүмкүн деп ойлойт. Бирок мен айтар элем, бул мен жеке өзүм инсандык пикирим, мыкты алып баруучу болуш үчүн уга билиш керек. Уга билиш керек. Сонун экен. Мен сурагым келди да, сен ошо айылда төрөлүп өскөнүн деп атпайсыңбы? Азыр жашоо турмуш өзгөргөн сайын айылыңа мындай бат-баттан барып каттап турган сага жагабы, же мындай сага мындай улам өйдөлөгөн сайын өөн учурайбы дейм да? Жок, өөн учурабайт. Мен айылга барганда өзүмдү бир башкача сезем. Айылда кечээ эле таласка барып келдим. Атам менен апамды көргөндө мындай өзүмдүн баягы бала кыялымды, ичимдеги кичинекей айзада, кыялданган айзаданын бир айылына барып келгендей сезилет. Канчалык өйдөлөп көтөрүлсөм дагы мен айылымды сагынып турам, көп барганга аракет кылам. Жумушка байланыштуу, албетте мен тез барам дебейм, бирок жумушка байланыштуу азыраак барып калам. Ошентсе дагы бул айыл мага дем күч берип тургандай. Анткени апам менен атам менин мотивациям деп айтам да. Анткени ал кишилер айылда 60-тан ашып калды, пайгамбар жашына келип калышты. Анан айылда, мисалы, мен фамилиям Жамгырчиева го. Жамгырчы деген бул менин атамдын аты да, негизи чоң атамдын аты эмес. Мен мектепте окуп жүргөндө эле ошол учурда мен эмнеге Жүсүпбекова айзада болушум керек? Мен атам деген Жамгырчы да деп барып, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, анан фамилиямды Жамгырчиева, айзада Жамгырчиевна деп өзүм алмаштырып таштагам. Анан ошол атам сыймыктана берет да. Атам өмүр бою баягы биз Казакстан менен чектеш жашагандыктан баягы чоң машиналарды айдап, ошол жака барып келчү. Анан баягы ошол жердеги Казакстандагы достор, "Ай, Жамгырчы, сен деген кызың ушундай турбайбы?" деп ошентсе атам сүйүнүп, мындай ичимдеги сезим башкача сыймыктанат да. Мен өзүмдүн аты эмес, мисалы, Айзада Жамгырчиева десе таанышат, көпчүлүк Айзада десе, кайсы Айзада деп сурашы мүмкүн да. Атам менен апамдын сыймыктанганы мага мотивация берет. Ошон үчүн айылга барып, аларды ар дайым жолугуп, алар менен сүйлөшүп турганга аракет жасайм. Мисалы, мен сага суроо салгым келет да, бала ата-эне мисалы катары да. Ата-эне үчүн бала ар дайым жаш, же болбосо өзүң деле байкасаң керек, берки бир туугандарыңды тескеп, ай андай кылбай, мындай кыл дейт да, сөзсүз ата-эне. Сага келгенде маселе кандай? Мисалы, сен мен оюмча өзүң камсыз мындай кыла алган өзүңдү. Деңгээлиң, моралдык, материалдык жактан бийик турган кызсың. Ата-эненин сөзү сага кандай бул тармакта? Кандай мындай мамилесиңер? Ата-эне негизи алсыз балага көбүрөөк көңүл бурат экен. Күчтүүрөөк баланы
андан баягы сурак кылат да. Менден ошондой. Мисалы, финансылык тармактан, моралдык тармактан ата-энем өзгөчө атам көбүрөөк сагынып турат. Морал финансылык жагынан келе турган болсо, Кудайга шүгүр, албетте. Анан баягы сөзсүз менден акча сурабайт, бирок мен аларга башка белек кылып, алтын менен же болбосо башка бир нерселер менен бергенге аракет жасаймын. Анан ата-энем баягы негизи мени көп аяшпайт. Мени жашап кетеримди билет да, түшүнүшөт, ошол себептерден мага мындай аяп мамиле кылышпайт. Мисалы, мен улуу эжекем аябай мындай токтоо, мындай көп жулкуна бербеген, аракет кыла бербеген. Анан эжекеме көбүрөөк көңүл бурушат, эжекеме көбүрөөк мындай жардам бергенге аракет жасашат. Байкем дагы тың, ал өзүнүн жашоосуна тың, өзүнүн бизнестери бар. Анан ал кишиден дагы ушинтип сурашат да, алып кел. Тиги кызыбызга берели, буга берели депчи. Анан ата-эне ошондой экен. Сенин күчтүү баласына ар дайым баягы сурак кылат экен. Ошол нерсе менен да сыймыктанышыбыз керек экен да. Неге эле ата-энем менден сурай берет? Неге эле ата-энем башка бир тууганыма ушинтип бере берет деп. Бул дагы ошондо ата-энеңдин контролундасың ошондо. Ооба. Сен мисалы айта алган жоксуңбу, же сенде ошондой дарамет болбодубу? Болду, мен чоңойдум, өзүнчө үйлүү болдум, жайлуу болдум, өзүнчөмүн деген чектөө сенде жокпу дегеним да? Чектөө коёюн деп аракет кылганмын, бирок ошентсем дагы сен күйөөгө тейлексиң, демек сен биздин кароодосуң деп апам ошентип койгон. Ошондон кийин мен баягы өзүмдүн баягы кандай десем, чегимди койгонго мүмкүнчүлүк болбой калган. Мен ушундай бир учур болгон, апа мен 18ден аштым да, чоң эле кыз болуп калдым. Эми мындай дегенде десем, кызым, сен баягы эми биздин колубуздасың, сен күйөөгө тейлексиң. Сен күйөөгө тийгенден кийин анан өз билгениңди кыла бер. Азыр сен биз айтканда жашайсың деп. Ошондо демек сен бюджетиң өзүң чечпейсиң, ата-энең менен чогуу бирге чечесиң. Бул жер аябай кызык экен. Ооба. Макул, суроо салгым келет сага. Турмуш жолуна кандай карайсың? Турмушка тийгиң келеби? Күйөө жатында кандай маселе деп ойлойсуң? Турмушка чыккым келет деп айтпайм. Бирок балалуу болгум келет. Мен эне болушум керек түшүнөм. Бирок баягы шаштырып сен 25ден 26дан ашкандан кийин турмушка чыкпайсыңбы деген суроолорго мен айткым келет. Кыз киши эми эркек үйлөнбөйсүң десең, жаккан кызым бар, алып келип алат экен. Кыз киши биз кантебиз? Биз сүйүүбүздү билдире албайбыз, биздин менталитет ошондой, алгач барып айта албайсың деген сыяктуу. Анан демек жолукпай жатса буйрук эмес экен. Анан мен шашпайм азыр турмушка чыгууда. Мен көп кыялдарым бар. Бир эле Кыргызстандан окуп эмес, чет мамлекеттен окугум келет. Бул жер аябай кызык болуп атат. Биз азыр рекламага жол беребиз, андан кийин Айзада Жамгырчиеванын турмушка болгон көз карашына чоң көз салабыз. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Бизде бүгүн конокто Айзада Жамгырчиева аябай кызыктуу мындай турмуш шарт жагдай жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эмне үчүн Айзада турмушка чыккысы келет же чыккысы келбейт? Деги эле турмушка болгон көз карашы жөнүндө сурагым келди. Айзада, турмуш деп калдык, мисалы ар бир адам турмуш дегенде өз үй бүлөсүнө баштайт да, биринчи көз караш, ата-энелик, үй бүлөлүк турмуш, андан кийинки соңку өзү колунан жасай турган турмуш. Сен бүгүнкү күндө турмушка кандай карайсың? Мисалы, турмуш жолун куруу жөн эле оңой. Турмушка чыккың келеби, чыккың келбейби? Ошол нерсе бар да? Турмушка мындайча айтсам, мындай чыгуу деле мындай ичимде калуу жок да. Эмне себептен? Балким сага мындай коркосуңбу, эмнедектен? Коркушум мүмкүн, анткени мен жанымдагы көп кыздар, көп тааныштар баягы турмушка чыгып, бирок турмушу кыялданган идеалдуулугуна жакын болбой калгандыктан мен дагы жаңылып алуудан корком. Бирок жаңылган бул жашоонун бирден бир мындай мыйзам экенин түшүнөм ошол эле учурда. Бирок баягы бир жолу турмушка чыгып ошо менен жашагым келет да. Анан убакыт өткөн сайын эркектерден сен мындай минустарын көп көрө баштайт экенсиң. Мисалы, чачын солго бурап койсо деле эмнеге оңго бурап койгон жок деген сыяктуу. Мисалы, бир турмушка чыгып аягына чейин жашоо үчүн көбү айтат да, сүйүү эң маанилүү деп. Ооба. Эгерде сен сүйүктүүңдү жолуктура албасаң, ошол жагдай болот атпайбы? Сүйүктүүмдү жолуктура албай калсам билбейм, анда жалгыз деле жашаса болот болуш керек. Эмнеге?
эмне үчүн биздин коомдо ушундай мисалы сөзсүз күйөөгө тийип бактылуу болуш керек деген нерсе бар да. Мен азыр жалгыз эле жашайм, бирок жалгыз эле бактылуумун. Мен өзүмдүн жумушум менен бактылуумун, мен жанымда жүргөн досторум менен бактылуумун, мен өзүмдүн кандай десем жашоодо кызыкчылыктарым менен бактылуумун. А эмне үчүн сөзсүз күйөөгө чыгып анан биз бактылуу болушубуз керек? Күйөөгө чыгышыбыз керек, бирок мен ойлойм, сен даяр болгондо, сүйүү келгенде, келбей жатса, даяр болбой жатсаң, эл айтып атыптыр, эл чыкты атыптыр деп турмушка чыгуу, мен ойлойм, бул эң туура эмес да. Бирок сен баары бир ата энелик милдет, парызы бар болгон ата энеңден аябай мындай моралдык, материалдык жактан баары бир үй бүлөбүз, көз карандымын дейсиң да. Болбой эле кыстарлап турмушка чык десе эмне кыласың? Жок, мен ата энем турмуш жагына келгенде такыр кыстабайт. Сен өзүң бейил кызым. Мисалы, буга чейин дос болуп сүйлөшүп жүргөн жигиттеримди, мисалы, өзүм негизи мындай бир сүйүүгө туруктуу инсанмын. Сүйлөшкөн жигитим менен ата энем жакындарым тааныш болчу, алар сүйлөшүп, мындай ачык эле мамиледе, мисалы, анан ата энесинен жашырып, мисалы, ата энем көрбөй эле койсун, мен сүйлөшкөнүм деген эмес. Жок, мынакей жигитим деп тааныштырып, алардын үй бүлөсү менен таанышып, ушундай ачык айкын эле мамиледе да. Анан ошол эле учурда мисалы сүйлөшпөй калсаң деле эч болбой калыптыр, сүйлөшпөй калыптырсың деп мындай көп азыркы учурда, соңку учурда көп айтпай калды. Буга чейин айтчу, турмушка чык кызым, балалуу болушуң керек, сен картайганда сени ким карайт депчи. Бул сөзү туура, албетте. Анан мен чыкпай коем деп аткан жокмун да. Мен чыккым келет, бирок кимге деген суроо бар да. Ошол кишини мага жолуктурбай жатса, демек мен азыр ушул жашоо менен рахаттанышым керек да. Мен күтүү менен жашабашым керек. Күтүү бул, мен ойлойм, жан дүйнөнү ооруга алып келет. Сен күтөсүң, ойлоносуң, нерв болосуң. Бул туура эмес да. Ошол себептерден азыркы кыздардын, мисалы, жашоодогу эң чоң максаты, бирден бир максаты бул турмушка чыгуу болуп калды. Менин максатым турмушка чыгуу эмес. Менин максатым албетте жакшы балдарды тарбиялоо артымдан. Бирок ошол инсанды гана тапкан учурда да. Бирок таппай жатсам, мен ага күнөөлүү эмесмин. Мен ушул жашоодон рахат алам. Азыркы турган турпатым мага жагат. Мен ушул турпатымда жалгыздыкта мен бактылуумун да. Сени көрүп, мисалы, жашоосу келишкен, чырайлуу деп ойлошот, артыңда балким чоң сүйүүсү, жигити бардыр деп ойлошот да. Буга кандай карайсың? Ооба, мен айттым го, негизи сүйүүгө туруктуумун депчи. Анан ошол сүйүүгө туруктуулугумдун айынан башка бирөөнү жактырбай жүрөмбү деп ойлойм да. Ал киши азыр үй бүлөлүү. Сүйүүнү унута албай жүрөсүң ошондо. Ал киши үй бүлөлүү, анан мен ал кишинин үй бүлөсүн бузгум келбейт. Анан жакшы көрөм, бирок эмнеге сен ага турмушка чыга албадың? Же ал сага чейин эле үй бүлөсү бар беле? Жок, үй бүлөсү жок болчу биз сүйлөшүп жүргөндө. Анан кийин үй бүлөлүү болуп калды. Анткени биз экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүк пикир пайда болгон учурда, кичине убакыт көбүрөөк сүйлөшпөй калган учурда ошол болуп кеткен учур болду. Ошол себептерден келем деген учурлар болгон, жашайбыз деген учурлар болгон. Бирок Үйлөнсө делеби? Үйлөнсө деле. Бирок мен ал үй бүлөнүн бузганга жатып калат. Ошол себептерден мен жок, мен эме кыла албаймын. Сен биздин мамилебизди унутушуң керек дедим. Бирок мен жакшы көрөм ал кишини. Мен ал кишини сыйлайм. Ал киши мага жашоомдогу жакшы эмоцияларды берген. Көп убакыт достошконбуз. Бирок мен ошол учурдан тарта азыр башка бирөөнү жактыра албай жүрөмбү деп ойлойм. Анан ошол инсанга окшошураак адамды издеп жүрөмбү деп да ойлойм да. Сен ал адамга окшош адамды издеп алып, анан үйлөнгөндөн кийин, баш кошкондон кийин ал адам такыр башка болуп калса, анда дагы жүрөгүң эки эсе сынбайбы деп ойлобойсуңбу? Окшошу жок экен. Мен мынакей канча жигит менен тааныштым, канча баягы мамиле куруу максатында, бирок ал адам, ар бир адам индивидуалдуу экен да. Анан жок, таба алган жокмун. Өзүн алдоого кирет да, ошентип окшоштуруп издөө же дагы бир нерсеге. Мүмкүн өзүмдү алдап, мүмкүн эгерде кичине баягы акылсыздык кылсам деле болмок. Биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз, сен кечээ күнү пайда болуп алып, үй бүлөсү болуп эме кылып алдың, мен сага турмушка чыгам деп десем деле болмок, бирок ошол учурда эмнегедир акылдуу айзада ойгонуп кетип, жок, сен андай кылбашың керек. Эмнеге коркун жоксуң? Азыркы турмушта эки деле аял алып атышпайбы? Эки аял алганга мен бул негизичи, канча айым экинчи аял алуу дегендечи, биздин салтыбызга, биздин тарыхыбызга кайрылып келсек, бул жесир айымдарды экинчи аялдыкка алышкан да. Күйөөсү жок болгондо, мисалы, согуштан келбей калган учурда баласы менен кыйналбасын деп, экинчи аялды алып, багып,
ошондо баягы өздөрүнө плюс табышканда азыркы заманда кыргыз байыса эки аял алат болуп калды да. А мен күйөөгө чыга элек кызмын, экинчи аял болууга билбейм, эми аша чаап оозумда деп балким айткым келбейт. сүйүү мисалы мен канча көп белгилүү инсандарды көрүп келем, ошол эле эң жакыны бизге Россия мамлекети дейин. Мен аябай көп байкагам. Теле жаатындагы белгилүү инсандар сүйүүсү үчүн экинчисин, үчүнчүсүн деле көз жумуп койгонун байкагам. Мен экинчи жолу тийгенге даярмын. Бирок мен анын аялы даяр эмес экенин билем. Анын ата-энеси, апасы даяр эмес экенин билем. Макул болбоорун дагы билем. Ошол себептерден мүмкүн апасы макул кылса, аялын макул кылса, экинчи аял болгонго деле мүмкүнчүлүк болсо керек. Анткени сүйгөн адамың менен болгон жакшы болуш керек, сүйбөгөн адамга карагандачы. Белгилүүлүктүн ушул бир мындай тарабы дейт да, ошол мындай карма деп коет го орусча. Ошол нерсе эмеспи деп ойлобойсуңбу? Мисалы, эмне үчүн башканы сүйө албай атасың? Аны унутуп койсоң болбойбу? Унута албай койдум, чын эмес, мындай баары бир эле күндө кечинде мен менен күндүз жүрө берем. Караңгы киргенде эле ал менин эсиме келе берет, ал менин жүрөгүмө келе берет, ойлоно бересиң, анан бир чети баягы ата-энем дагы токтотот. Элестетиң, ата-энеме мен экинчи аял болуп дем десем, а кишилер айылдын кишилери, анан баягы эл эмне дейт башталат. Эл эмне дейт деген башталат. Кызым, сен жакшы элесиңби, могул жериң ордун делеби деп айтышы мүмкүн да. Андагы ойдон да корком, бирок экинчи аял болсом мага чыгармачылыгыма ыңгайлуу болобу деп кээде ойлонуп кетем. Анткени ал мага көбүрөөк бияка чыкпа дейт, эң негизгиси ал экөөбүздүн сүйүүбүз сакталып калат, сүйүүдөн пайда болгон балдарыбыз болот деп ойлонуп кетем. Анан кайра баягы айылдын жүрөгүңө салган тарбиясы сени ойготуп, кайра сестентип, айзадага алып келип кое берет да. Ал ойлор түнү менен мен менен моундай алышып чыгат. Анткени эмне үчүн мүмкүн эмес. Идеалдуу картинаны түзүп коет экенбиз, демек баласы болуш керек, үй бүлө болуш керек. Ушундай деп. Мисалы, жаның кыйналып уктабаган күндөрүң болгонбу? Мисалы, болот дейм, сөзсүз. Ойлоносуң, толгоносуң. Эмне кыласың андай күндөрүң уктабаганда? Уктабаган күндөрүм болот. Ал күндөрү кээде жөн гана отура берем. Өзүмдүн бөлмөмдө эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Же болбосо ваннага сууну толтуруп коюп, жатып алып, ойлонуп, жакшы бир ойлорду угам интернеттен, жаңа психологияларды окуймун, айымдар менен мырзалардын ортосундагы мамиле тууралуу, идеалдуу айым жөнүндө. Анан эң негизгиси ыйлайын десең кээде көздөн жаш чыкпай калган учурлар болот. Бул депрессиянын бир түрү да, мисалы, антидепрессант бизде аябай көп мындай түрлөрү бар да. Мен сенен сурагым келет да, бул бир гана белгилүү адамдарга эмес, жөнөкөй деле адамдардын өзүн өзү алдоо методикасы бар экенин мен байкадым да. Кээ бирөө ичкиликке берилет экен, кээ бирөө дагы бир нерселерге, түркүн мүнөздөр көп да. Сенин оюң кандай? Мисалы, адамдын ошо депрессияда болуп, ошондон чыгуу үчүн алкоголь колдонгону, же болбосо деги эле ушундай дагы бир башка ирет, мен билбейм дагы эмнелер бар, бирок ушундай нерселерге кандай карайсың? Бул учурда мага алкоголь колдонуу оюма такыр келген эмес, чегип да көргөн эмесмин. Өзүмдү мындай бошотуш үчүн. Анан мага эң негизгиси ушул дос эжекелерим жардам берет да. Эмнегедир бирөөлөргө айтып алсам ички жан дүйнөмдү, анан бошоп калат да, мындай уф деп айзада баягы шар ичиндеги желин чыгаргандай болуп, анан өзүнүн алгачкы калыбына келип калгандай болуп калам. Анан бул депрессиянын бир түрү болушу дагы мүмкүн. Анткени сен жалпы коом сени күйөөгө тийишиңди күтүп аткан болот. Сен бирок өзүң менен өзүң алышып, бул жактагы сезимиң башканы сүйлөп аткан болот. Мен аны сүйөм десе, жок сен сүйбөйсүң деп аны алып алып туруп башка бирөө менен жолугуп, сен мүмкүн ушундан бактыңды табасың деп өзүңдү байлап аткан учуруң болот. Ары жактан сен ата-энеңди ойлойсуң, ата-энең кудалуу болгубуз келет, мындай жакшы, уяттуу куда болуп, кудагый болуп чай ичкибиз келет деген сөздөрүн ойлонуп, неге мен аларга ушундай нерсени мүмкүнчүлүк бере албайм деп ойлойсуң. Чындыгында кыз кишиге оор экен. Соңунда кыз болуш оңой эмес экен. Анткени сен биздин коомдо кыйын.
мисалы сен жалгыз болсоң ойлошот, сен жалгыз демек сен бирөөнүн менен ойноп жүргөндүрсүң, же болбосо дагы бир нерсе деп. Ошол ойлорго да токтолгум келет да. Кара, мисалы сен Инстаграмда популярдуусуң, ТикТокто, деги эле коомдо, анан сенин эми көп адам болгондон кийин албетте сен подписчиктер деп айтабы азыр. Ар кандай түркүн мындай билдирүүлөрдү калтырса керек адамдар. Ооба. Бул жеринен кандайсың? Эң эле популярдуусу сени эч ким албайт деген. Сенин боюң. Сен ошолордун баарын окуйсуңбу? Окуйм албетте. Эмнеге? Комментарий келет, анан сен баягы социалдык тармакта отурган болосуң, анан мынтип карап эле эмне комментарий болот экен деп мынтип карап каласың. Анан бирок адам баласы кечкете бир нерсени көрө берсе, ошол нерсе көнүмүш адат болуп калат экен. Сени эч ким албайт, сен күйөөгө тийбейсиң, сен көп сүйлөйсүң, сен боюң кичинекей, өзүңдү карасаң страшныясың, анан ушундан башка алып баруучу жокпу, эмнеге бардык жерде ушул эле деген сыяктуу бир негатив көп да. Мен ойлойм, бул коомдо азыркы учурда коомдо өзгөчө мындай бойдок кыз болгон үчүн ушул нерсе көппү деп ойлойм да. Мындай күйөөгө тийбейсиң ушундан көрөкчү. Күйөөгө тийбейсиң ушундан көрө мындай бир иш чара алып барганча же деген сыяктуу бизде коомдо. А сен ойлобойсуңбу, кээде бул нерселерди жазган адамдар өзүлөрү пас, балким өзүлөрү жетишпеген адамдар жазат деп? Албетте. Мисалы, мен бирөөгө комментарий жазганга убактым жок. Сиздин бирөөгө жазганга комментарийге убактыңыз жок. Бош, кыларга иши жок. Оюн баары негативге толгон инсан экенин түшүнөмүн. Ошолордун түшүнгөнүнөн карабай эле койсоң эмне болот дейм да. Мен мурункудай комментарийдин ар бирин окубайм. Бирок баягы баары бир инсансың да, сен Инстаграмда баягы статистикаңды карайсың, кызык, анан эмне болуп атат болду экен деп мынтип байкаштыра келсең эле, анан моментип эле жылтырап эле анан комментарийлер чыгып атса, эмне комментарий болду экен деп мынтип окуйсуз да. Анан кийин окуй келсеңиз эле ушундай комментарийлер да, мынтип көрүп эле мынакей. Ами депчи, эмне мынчалык негатив жазып койгон деп, анан мурун мисалы ойлонуп, ушул үчүн мен неврологияга жатып чыккан учурум болгон да. Койчу. 3 жыл мурун да. Неврологияга жатып чыкканмын, анда ушул моюндун ар жагы аябай эме болуп калат экен, кыймылдабай түп-түз болуп калат экен, нервтин айынан, сен ойлоно берсең. Анан мынтип бура албайм, элестетсеңиз, мынтип моюнумду бура албайм бияка, же бияка бура албайм. Анан ошондой учур болгон. Көрсө ал баягы негативди ойлонуп берип кечкете, эмнеге мен мындай, болбосо мен жакшы кызмын го депчи. Азыр андай жок, азыр көрөм, күлүп коем, бул менин активимди көтөрүп атат, комментарий калтырып, мейли деп коем да, мен наныма салым кошуп атат депчи. Азыр ошондой жагы бар. Анан эми бул комментарийлерге ар кандай айтышат, сен дагы мисалы жакшы бир кийим алып койсоң, же болбосо жаңы автоунааңды жаңыласаң, бул сага кайсы ойношуң алып берип атат деген сыяктуу. Бойдок кыз болсо эле эмне ойнош алып бериш керекпи? Азыр кыздар жакшы иштешет да. Адамдарга эми ар ким өзүнө жараша ойлонот да. Билбейбиз да биз. Биздин коомдо бирок жаман көрбөсүн, илимдүү, билимдүү инсандар өтө аз. Илимдүү, билимдүүлүккө азыр умтулуп атабыз, бирок биздин деңгээлибизди көрсөтөт да ушул негатив, бизге жазылган комментарийлер, бизге болгон ойлор мисалы да. Анан бирок бул нерсеге көнүп калат экенсиң, мен азыр көнүп деле калдым. Көп мындай ойлонбойм, азыр ооруканага деле жатпайм, күлүп коем, жылмайып коем. Адам бардыгына көнүп кеткен. Бирок бул деле болсо стресс деп ойлойм да, ушуну стрессти чыгаруунун же бир кандайдыр бир мындай багыты болуш керек деп ойлойм да адам баласы үчүн. Ооба, стресс кылат сени башында, ойлоносуң, бирок бул спорт менен чыгат, бул тренировкалар аркылуу чыгат. Атайын машыгасың. Атайын спортзалга барам, машыгам, ошол учурда гана чыгат. Анан ичкенде эч бир рахат албайм. Албетте мындай ичип, анан кээ бирлер жеңилдешет го. Жок, албетте мен алкоголдук ичимдиктерден вино ичип көргөнмүн, бирок аны аябай өчүп калганча ичип көргөн эмесмин. Жашың канчада азыр? 26-дамын. Мен оюмча эң сонун убактасың, эң сонун гүлдөгөн курактасың. Жаш болсоң дагы өзүңө жетишерлик материалдык жактан үйлүү, жайлуу инсансың. Мисалы коллегия деп коет эмеспи, Килтейген чоң КТРК телеканалында иштейсиң, көрө албастык дегендерди мындай байкайсыңбы, барбы, жокпу? Телевиденияда бул учурга чейин болгон. Бул учурда
Мен КТРКда баягы штатта иштебеймин, тыштагы кызматкермин, программамды жасап коюп анан кетип калам. Негизи эле кайсыл жерде болбосун сөзсүз бут тосуу болот. Кантип ошондойдон чыгасың? Мисалы, чоң телевидениеда иштөө өтө кыйын да. Сени жумуштан айдап салган учурлар болду беле? Же андайга боло элекпи? Эфирден алып койгон учурлар болгон. 3 айга, 4 айга эфирден алып койгон учурлар болгон. Анда ушул аябай депрессия болгонмун. Анткени телевиденияга байланып алган инсан катары өзүм үйдөн чыкпай, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, урушкум келип, эч ким менен оюн бөлүшпөй, тамак ичким келбей калган учурлар. Бирок кайра кантип кайттың? Кайра ушул баягы 3 айга сени эфирден токтотуп коюшту, чыгарбай деп. Анан кийин кайра жаңы долбоор менен кайтып келдим. Кош келиңиздер деген долбоор менен. Анан Баса такыр сезилбейт, сен эфирден кетпегениң деле такыр билинбейт да, Айзада, чын айтайын. ооба, бирок ал учурда мен үчүн өтө сезилген. Анткени мен Эми бул ички кухня деген сөз экен. ички ошол нерсе ашканасын кененирээк билбеген үчүн болсо. Бирок мен сага аябай ыраазымын. Сонун маек кылдым. Жаш болсоң дагы сен үлгүсүң деп ойлойм. Бир гана кыйын адамдарга ушундай чоң сыноолор берилет. Туруштукка туруу бул эми албетте сенин адамдык сапатыңан көз каранды да. Чоң рахмат келгениңе. Убакыт бүтүп калды. Убакыт бүтүп калды. Мен аябай көп кенен нерселерди Мен сурагым дагы келет, бирок ар дайым ушундай убакыттын тардыгы да. Бирок жакшы көрсөткүч, Айзада, мен сага тилеймин. Эч качан тайба, бар бол. Рахмат. Дагы көп баарлашабыз деп ойлойм. Ооба. Биз менен бүгүн Айзада Жамгуршиева болду. Биздин телеканалдан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Иш күнүн кечи программасы. Бүгүн бизде кезектеги коногум Чолпон Бекболотова, АХА Чекит KG платформасынын Soft Skills өзүн өзү өнүктүрүү боюнча тренери, журналист. Саламатсызбы? Куш келдиңиз биздин программага. Ушу айтсаңыз, биздин коомдо азыр адегенде кандай көйгөйлөр эң урчундуу болуп атат азыр? Эми биздин Силерге коомдо кайрылуу боюнча. көйгөйлөр абдан эле көп. Тилекке каршы азыр көп эле айтып жүрөт, биздин коом ба оорулуу коом депчи. Бирок мен бүгүн азыр ушул соңку контексттин алкагында бир нерсени бөлүп көрсөткүм келет да. Бул үй бүлөлүк институттун кризиске учурашы. Бул биринчи кезекте балдарга терс таасирин тийгизип атат да. Бул үй бүлөлүк баалуулуктардын кандайдыр бир бурмаланып калышы дейбизби, же болбосо үй бүлөлүк баалуулуктардын башка бир убактылуу нерсеге алмашып кетиши дейбизби. Кыскасы ушул сыяктуу багы өзгөрүүлөр ошол балдарга терс таасирин тийгизип жатат да. Мына ушунун айынан ар кандай мына соңку убактарда эле канча бир нече өз өмүрүн кыюу деген фактылар катталып кетти да. Бул өтө албетте абдан өкүнүчтүү. Анан бул нерсени эң биринчи эле себебин ошол үй бүлөдөн издешибиз керек. Үй бүлөлүк мамилелерден издешибиз керек да. Биринчи кезекте бала менен объект катары эмес, бала менен личность катары мамиле курууну биз үйрөнүшүбүз керек. Ар бир ата эне ушуга үйрөнүшү керек да. Бүгүн эми ушул окуялардан кийин соц тармактарда, ар кайсы медиаларда абдан кызуу талкууланып, анан айтып атышат, бул ата энелердин жоопкерчиликсиздиги депчи. Мен айтат элем, бул жоопкерчиликтен дагы мурун бул неосознанность деп коет го орусчачы. Ошол нерсени аңдап билбөө, түшүнбөстүк, билимдин ата эне болуу боюнча билимдин жоктугу. Анткени бул билимдерди бизде эч жакта окутпайт да, мектепте окубайбыз, университетте окутпайт. Анан биз автоматтык, автопилоттук түрдө эле ата энебизден көргөн тарбиялоо стилин алабыз, коомдогу көргөн тарбиялоо стилин алабыз, анан ар ким өз билгендей эле тарбиялайт да. Анан соңку технологиялардын өнүгүшү, интернеттин өнүгүшү, бул материалдык баалуулуктардын биринчи орунга чыгышы, ушул сыяктуу көрүнүштөр анан ошол жана биздин туура эмес тарбиялоо стилибизге кошулганда, анан таптакыр эле бир мындай башкача айтканда бир роботторду тарбиялап атабыз десек да болот да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы социалдык жетим деген
термин түшүнүк пайда болду да. Бул эмне деген түшүнүк? Бул ата энеси тептирүү туруп эле, бирок баланын өзүнүн абалы, ички психологиялык абалы дейбизби? Ошол жетимдин абалындай да. Башкача айтканда, сүйүү жетишсиз, көңүл буруу жетишсиз, өзүнө болгон ишеними ушунчалык төмөн, өзүнө болгон сүйүүсү абдан төмөн. Кыскасы, мындай эч кандай бир мындай сүйүү көрбөгөн балдар да. Бул ошол социалдык жетимдер деген түшүнүк пайда болду да. Эми мунун дагы эле себеби эмнеде? Биринчиден, ата энелердин ошол баланын чыныгы муктаждыктарын түшүнүп билбегени, аңдап билбегени да. Тилекке каршы бүгүндө көпчүлүк ата энелер эмнеге басым жасайбыз? Баланын бутунда барбы, башында барбы, кийими бүтүнбү, курсагы токпу, акыркы модельдеги телефону барбы? Демек бала камсызданган, бала демек жакшы үй бүлөдө чоңоюп атат деген түшүнүктөбүз да тилекке каршы. Жок, бул нерселер как раз таки бала үчүн эң акыркы, өтө мааниси аз муктаждык болуп эсептелет да. Бул физиологиялык муктаждыктар. Бирок биз бүгүнкү күндө көпчүлүк үй бүлөлөрдө так ушул физиологиялык муктаждыктарга 80% болбосо 90% көңүлдү ресурстарыбызды, күчүбүздү ошол жакка жумшайбыз дагы. Ал эми негизги адамды личность катары, инсан катары калыптандыра турган, чоң жашоодо өзүндө бир комфорттуу сезе турган, сезгенге жардам бере турган, бактылуу жашоого шарт түзүп бере турган муктаждыктар бул өйдө жакта да. Аларга жетпей калып атабыз да. Бул эмне болгон муктаждыктар? Бул ошол эле баланын сүйүүгө болгон муктаждыгы. Бул баланын сый урматка болгон муктаждыгы. Бул баланын ошол үй бүлөдөгү өзүнүн ордуна болгон муктаждыгы. Мына ушул нерселерге көңүл бурбайт дагы, анан бизде ошол жанагы кийимин бүтүндөп берип, курсагын тойгузуп берип, колуна чөнтөк акчасын берип, анан айрым ата энелер үчүн бул өзүн реализациялоо да. Баланын реализациясы эмес, ата эненин өзүнүн реализациясына көп көңүл бурушат да. Анткени эмне? Мен баламды монтип кийинтип койдум, мен баламды монтип ишинтип атам, мен балам айфон көтөрүп жүрөт деп, бул ата эненин реализациясына биз көп көңүл, баланын реализациясы калып калып атат да. Бул жерде суроо жаралат да, эгерде ошол эң жогорку чектеги балага көңүл бөлүү болуп, ата эне иштебей бала менен чогуу болуп үйдө отурайын десе, социалдык жактан чектөө болуп атпайбы? Анткени ата эне дагы муктаж болуп атат да, ошо бала сыңары эле көңүл деп атпайсызбы? Ата эне дагы социалдык, мисалы бир кандайдыр бир орунга, социалдык статуска, ошол эле учурда ачка ток, байлык, мүлк деген сыяктуу нерселерге муктаж да. Бул баладан эмес, өйдөрүк ата эненин дагы болгон функциясындагы проблема болуп атпайбы? Ошондо бул жерде ата энелерге кантыш керек деп ойлойм да. Кандай да ортосун таба алат? Ооба, бул жерде эч кандай карама каршылык жок. Эгерде ата энелерде ушундай чыныгы түшүнүк болсо, ата эненин билими, ата энелик билими, бул жогорку билим эмес, же башка окуп санап математика, химия эмес, бул именно ата энелик билим, ата эне болуу билими жогору болсо, ата эне изденсе, бул жерде эч кандай карама каршылык жок. Бул жерде эчтеке иштебей эле жумуштун баарын таштап коюп, бала менен алектенүү керек деген маселе турбай эле да. Мен эмне жөнүндө айтып атам? Мисалы, балага туура көңүл буруу. Мисалы, бала деле эртеден кечке окуйт. Азыркы заманбап шартта үйдө турган эч ким жок. Ата эне болобу, баланын графиги керек болсо ата эненикинен аябай жыш да. Анан, мисалы, эң эле жөнөкөй үй бүлөлүк ритуал. Кечки тамакты атайын үй бүлөлүк ритуал кылып уюштурса болот да. Мен мисалы үчүн атайын ошол ата энелер үчүн курс өтөм да. Анан ошондо кээ бир ата энелерге тапшырма берсем, бир жолу мындай окуя болду да. Үй бүлөлүк кечки тамактанууну ритуал катары да баарыбыз чогуу, ошол убакта кандайдыр бир теманы чогуу талкуулап, күнүң кандай өттү, эмне болду, эмне бүгүн кандай жетишкендик, өзүң менен эмне үчүн бүгүн сыймыктанасың, бүгүн кандай жакшы иш кылдың, кандай катачылыктарды кетирип алдың деген сыяктуу кыскасы жөн жай отуруп сүйлөшүү да. Анан бир ата энеден сурасам, бир ата эне ушинтип айтсам, жок, биз бул ритуалды киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз жок дейт да. Эмне үчүн?
Анткени биз бир бөлмөлүү батирде жашайбыз. Анан биздин кухнябыз баягы эски үйлөрдүн кухнясы аябай тар. Анан аяка апабыз эле тамак жасаганга эле батат дейт да. Ошон үчүн биринчи атасы менен апасы менен баласы балам тамак жейт, андан кийин алып чыккандан кийин мен тамак жейм. Ошондон биз чогуу отуруп мындай ритуал кылганга болбойт депчи. Анан мен сурап атам да, сиздерге мындай конок күтөсүздөрбү? Кеде конок келеби сиздерге? Ооба, эми кеде келип калат, эми түргүш болгондон келет да. Конокторду каяка күтөсүздөр? Каяка отургузасыздар? Десем, биздин залда дейт, мындай жыйнап коймок эмебиз бар, столубуз бар дейт. Анан коноктор келгенде ошону ачып, мындай диванга коебуз да, ошол жака отурабыз дейт да. Көрдүңүздөр, бул жерде баягы мышление, ойломдон да көп нерсечи. Конок үчүн биз орун табабыз, мүмкүнчүлүк каражат табабыз, бирок балабызга ошол нерсени сиңирүү керек деген бизге приоритет турбайт дагы. Анан ошон үчүн күнүгө столду жайып. Мен ошол муну эми комментарийсиз калтырайын. Бул бир эле нерсе да. Экинчиси, мисалы жумуштан келгенден кийин ошол эле апасы, жанталашып аялдар менен жумуштан келгенден кийин тамак жасап баштайбыз, Мисалы үчүн ошол ишке кызын тартып алып, кызым, кел бүгүн эмне кылып таң калтырсак, бөбөктөрүңдү же атаңды, чоң ата, чоң энең билбейм, ошо үй бүлөлүү мүчөлөр ким менен жашайт, эмне кылып таң калтыралы? Сен эмне кандай деп сунуштайсың? Да, эмне тамак жасайлы бүгүн? Сен эмне кыласың, мен эмне кылам? Кел экөөбүз мындай кылабыз деп ошол убакытты сапаттуу пайдалануу, бул дагы ата-эненин изденүүсүнөн, ошол эле осознанный деп коет го. Бул ушул сөздү кыргызча аябай которо албай жүрөм. Сонун сөз да. Ата-эненин түшүнүгүнөн көз каранды нерсе да. Андан сырткары, мисалы, баланын бир кенедей жетишкендиктери, кенедей кубанычын белгилеп коюу, ошого көңүл буруу, бул үчүн эч кандай бир убакыттын да кереги жок. Кошумча каражаттын да кереги жок, Биз эмне кылабыз? Биз ушундай бир майда нерселерге, бул өтө эле майда экен. Мен буга көңүл буруп эмне кылам деген мамиле менен ушундай майда нерселерди өткөрүп жиберебиз дагы. Анан ошол майда нерселер биздин кичинекей баладан жанагы инсандыгын калыптандырат да. Мисалы, баланын өзүнө болгон баасы, самооценка деп коебуз, 5 жашка чейин калыптанат, пайдубалы түптөлөт. Андан кийин, 17 жашка чейин ошол пайдубалы бекемделип, үстүнө дуалдары, чатыры дегендей туруп, мындай толугу менен калыптанып бүтөт да. Анан ошол самооценка менен бала чоң жашоого аттанат да. Эгерде биз ошол 5 жашка чейин ошол пайдубалын түптөй албасак, толук кандуу мындай бекем кылып, андан кийин ошол өспүрүм куракка чейин ошону бекемдеп, балага керектүүдөй кубат бере албасак, ал эмне болот? Ал чоң жашоодо ал азап чегет. Чоң жашоодо өзүн комфорттуу сезбейт. Ал ошол самооценканы кичинекей кезинде албаган өзүнө болгон баасын ошол чоң жашоодон ар кайсы нерседен издейт. Ошол эле материалдык байлыктан издеши мүмкүн, күйөөсүнөн издеши мүмкүн, аялынан издеши мүмкүн, жакшы жумуштан издеши, досторунан, кыскасы. Ушундай комплекс. Бул эми баягы жалпысынан алганда биз комплекс деп коебуз го. Комплекстердин баардыгы каяктан жаралат? Комплекстердин баары ошол үйдөн жаралат. Калыптанат да, үй бүлөдөн. Бул ата-эненин балага болгон мамилесинен. Мисалы, бир мисал келтире кетейин. Балаңыз математиканы аябай жаман көрөт дейли. Дайыма 2 алат, 3 алат, дайыма ошол үчүн урушасыздар. Анан бир күнү аябай чыгынып отуруп, даярданып, ташмасын аткарып, барып жооп берип, 3 алып келди. Дайыма 2 алып жүргөн. Анан келип, апа, мен бүгүн математиканы 3 алдым, карачы десе, сиздин мамилеңиз кандай болушу мүмкүн? Бир 5 алганыңызды түшүнөсүң да. Балага бул 5 эмес, балага ошол 3-түн баасы 10. Ал ушунчалык эмгек кылды, ал ушунчалык аракет кылды. Анан биз ошол жеңишин көрө билген жокпуз, ошол жеңишин баалай алган жокпуз да. Эгерде биз башкача мамиле кылсак, ошол нерсени эгерде бизде осознанность, аң сезимдүүлүк менен түшүнүү бар болсо, ата-энеде, 3 алдыңбы? Кантип 3 алдың? 3 алыш үчүн эмне кылдың? Кана айтып берчи. Кайсы тапшырманы аткардың? Кыйын болдубу, оор болду? Кандай деп ойлойсуң? Эми 4 алыш үчүн эмне кылыш керек? Эгерде 2-ни 3кө оңдосоң, демек 3-тү деле 4кө оңдой аласың да. Мен эмне жардам бере алам?
деп ушул кенедей эле жеңишин, кенедей кубанычын биз чоң кылып белгилей алсак, биз эмне кылабыз? Бул биринчиден баланын өзүнө болгон баасын калыптандырып атабыз. Өзүнүн жеңиштерине кубанганды үйрөтүп атабыз. Кыскасы, көрдүңүзбү, ушундай бир мелочь, детальдардан биз ошол инсанды түптөп куруп чыгабыз да, ата-эне. Сонун маек болуп атат. Биз буга дагы кайрылып келебиз. Азыр бизде рекламадан кийин дагы кененирээк адамдын турмуштук жагдайы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде психолог жана aha.kg платформасынын негиздөөчүсү, журналист Чолпон Бекболотова, тренер. Айтсаңыз, Чолпон же, ошол мүчүлүштүктөрдү кетирип албаш үчүн дагы азыркы ата-энелерге кандай, мисалы, кандай десек, совет, Кеңеш берет. кандай кеңештерди бересиздер, кандай материалдарды жүргүзөсүңөр, кандай сабактар өтүп атасыздар? Мен жана айтып кеткендей, атайын ошол 1 айлык ата-энелерге арналган курсум бар да. Мына ошого канчалаган ата-энелер келет дагы, анан башында эмне болуп келишет? Алардын мамилеси мындай да. Менин балам мындай болуп атат, бул жүрүм туруму мындай, муну туура эмес кылып атат. Ошо балам менен иштегиле, балама кандай окуу бар деп келишет да. Анан мен ал ата-энелерди башка ынанымга көндүрүүгө аракет кылам да. Себеби баланын кандай жүрүм туруму болбосун, бул биринчи кезекте ошол үй бүлөдөгү атмосферага болгон гана реакция. Эгерде биз үй бүлөдөгү атмосфераны туураласак, баланын жүрүм туруму автоматтык түрдө өзүнөн өзү туураланат. Да? Башка айтканда себеп натыйжа деген бар го, натыйжа бул баланын жүрүм туруму, да? Эгерде биз натыйжа менен күрөшө берсек, себебин албасак, эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөрүү болсо дагы бул убактылуу эле болушу мүмкүн, да? Мисалы үчүн бала менен психолог иштесе, бул убактылуу эле биринчи жыйынтыктарды берет. Анткени себеби өзгөргөн жок. Себеби менен эч ким иштеген жок. Ал эми себеби эмне? Себеби ошол үй бүлөдөгү атмосфера, да? Бул үй бүлөдөгү атмосферага эмне кириши мүмкүн? Бул ошол эле ата менен эненин ортосундагы өзлөрүнүн мамилеси, ата-эненин балага болгон мамилеси, ата-эненин баалуулуктары, кыскасы ошол нерселердин баардыгы үй бүлөлүк атмосфераны түзөт. Ал эми ата-эне өзүнө өзү убакыт арнай албай калган, мисалы, мамилелер бар да. Ата-эне өзү чечпей, ата-эненин өзүнүн дагы ата-энеси болгон жагдайлар кездешет. Кыргызстанда мындай үй бүлөлөр өтө көп. Сиз айткан орто эсеп бул Бишкекке глобалдуу караган бир өңчөй маселе да. Ал эми бизди региондордо көргөндөрдө, мисалы ата-эне тарбиялайын дейт баласын, андай кылба, мындай кыл деп. Бирок ага болбой эле ата-эненин дагы ата-энеси бар да. Сен эмне деп атасың деген сыяктуу эми бир орток тарбия эмес, жалпы тарбия кеткендей да. Буга кандай карайсыз? Бул жерде мындай да, психологияда Эрик Бёрндун аттан сонун бир теориясы бар да. Адамдардын ушул жашоодогу позициясы жаса ролу боюнча. Бул жерде 3 позицияны айтат. Биринчиси баланын позициясы, экинчиси ата-эненин позициясы, үчүнчүсү бул зрелый, чоң инсандын позициясы депчи. Кээ бир адамдар ошол баланын позициясында калып калышат. Жашы өскөн менен 30да болсун, 40та, 60та болсун, бирок жашоодо баланын ролун ойнойт да. Экинчиси бул ата-эненин ролун ойногон адамдар бар. Бул дайыма кам көрө берген ата-энелер да, өзүн кошо, ой ата-энелер дейм да, адамдар. Өзүн кошо унутуп калып эле алардын баягы негизги фокусу бул кам көрүү. Каяда болбосун кам көрүү да. Анан үчүнчү позиция бул жетилген инсан деп коебуз да. Бизде мына ушул жетилген инсан деген позициядагы адамдар тилекке каршы аз. Биз ошондой инсандарды тарбиялай албай жатабыз. Ошол жана сиз айткан модель мына ушул да. Мисалы мына бала, анын ата-энеси, анан анын ата-энеси болуппайбы? Мына бул биринчи категориядагы ата-эне өзүнүн баласын баланын позициясында калтырган. Өскөнгө мүмкүнчүлүк берген эмес, жетилген инсан кылып тарбиялай алган эмес. Ошон үчүн ал азыр ата-эне болсо дагы эле баланын ролунда. Ал дагы эле ата-энесине көз каранды, ата-энесинин каалоосу менен жашайт, ата-энеси айткандай жашайт, да? Анан эми бул чынжырча дагы уланышы мүмкүн да. Мисалы үчүн
андан кийинки бул баласы дагы эртең чоңоет да кайра үй бүлө күтөт. Бул ата энеден көргөнүн берет да ошол бул болуп балага. атат да ключевой мындай. Анан ошон үчүн биз ушул коомду биз өзгөртөбүз десек, ушул так личностьты өнүктүрүү, адамды жетилген инсан катары өнүктүрүүгө басым жасашыбыз керек. Биз азыр мына зордук, зомбулук менен күрөшүп атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз, ар кандай бир терс кылмыштуулук менен күрөшүп атабыз, мисалы. Мунун баарынын түпкү тамыры эмнеде? Тамыры ошол биз үй бүлөдө кандай личностьты калыптандырып атабыз, тарбиялап атабыз. Кээде сиз кантип ойлойсузбу? Социалдык тармак өтө эле биздин ушул коомду бузуп атат деген ойдосузбу же жоксузбу? Жок, ар бир нерсе, ар бир доордун өзүнө тиешелүү бир атрибуттары бар, өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, интернет менен туулган муун үчүн буну ажыратып алып салуу мүмкүн эмес. Анткени алар интернетсиз жашоо дегенди түшүнбөйт. Биз сиз менен интернетсиз жашоо бул элестете алабыз. Анткени интернет биздин жашообузда пайда болгон нерсе. Ооба. Ал эми бул азыркы муун үчүн бул интернет менен төрөлгөн балдар. Булардын мууну кандай болуп калат ошондо келечектин? Ошон үчүн бул нерсени биз четке кага албайбыз. Булардын бардыгы мына социалдык тармак, интернет, бардыгы сонун инструмент. Эң сонун адамзатка ушунчалык болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү бере турган инструмент. Ошол инструментти биз кантип пайдаланабыз? Бул башка маселе. Бул кайра эле барып ошол личностька такалат да. Ошол личность жетилген инсанбы? Эгерде жетилген инсандын ролунда болсо, ал ошол инструменттерди өзүнүн өнүгүүсүнө, өзүнүн мындай жакшы во благо деп коебуз го, жакшы нерсеге пайдаланат. Ал эми ошол инструмент, эгерде ошол адам, мисалы үчүн баланын позициясында болсо, ал инструменттерди өзүнө зыян катары колдонушу мүмкүн. Мисалы, эң эле жөнөкөй, бала кичинекей кезинде биз эмне алабыз? Бычакты алып туруп көрсөтөбүз. Бул муну менен тамак кессе болот, дагы башка бир өзүбүзгө мындай жардам катары бул куралды колдонсок, ошол эле кезде бычак колуңду кесип алышы мүмкүн. Ошон үчүн аны туура пайдалан деп эмне кылабыз? Бул инструментти үйрөтөбүз. Дагы эле ошол сыяктуу соц тармактар, интернет жана технологиялар, гаджеттер. Бул сонун курал болгону биз ошону туура пайдаланганды үйрөтүп коюшубуз керек да. Бул дагы ата энелердин жоопкерчилиги. Бүгүнкү күндө ата энелердин алтында ушунчалык көп чакырык турат. Баягыдай отур, мен айтканымдай болот, менин кылганымды кыл, меники туура, мен билем деген позиция бүгүнкү күндө таптакыр иштебей калды. Анткени ошондой позиция менен биз коомго мындай оорулуу инсандарды даярдап берип атабыз. Оорулуу дегенин бул психологиялык ички жан дүйнөсү жабыркаган же болбосо жан дүйнөсү оорулуу, ошол эле самооценкасы, өзүнө болгон баасы төмөн, сүйүү албаган, сүйүү чөйчөгү бөксө болгон инсандар чыгып, анан кайра эле баягы мындай замкнутый круг деп коет го, чынжырча айланып калып атат да. Мисалы, муундан муунга деген нерсе бар да кыргыздардачы. Ошол эле социалдык тармак жок кезде муундан муунга атасын көрүп, баласы өсүп, баласын көрүп, дагы баласы өсүп дегендей. Ошол муун келатып, азыркы биздин муун, биздин балдарыбыздын мындай көптү көргөндүктөнбү, социалдык тармакка аралашканданбы, көптү көрөт даяктан. Биз мисалы элестетиңиз, биздин балдар менен биздин куракты элестетсеңиз, биз такыр билбеген элек да, мисалы социалдык тармак деген эмне экенин. Мындай телевизорду көргөндө ошонун өңүн көрүп суктанган адамдар болгон мурунку муунда. Анан азыркы элестетиңиз, көптү көрүп, көптү билгендиктен ошон үчүн бир мындай жаман нерселерге бараткан жокпузбу деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Бул жерде негизи мен ушул муундарды салыштырууга негизи каршымын да. Ой, биздин убакта мындай эле азыркы жаштар бузулду деген нерсеге да каршымын да. Анткени ар бир доордун өзүнүн жараша сонун мүмкүнчүлүктөрү да бар, артыкчылыктары да бар. Ошол кезде ар бир муунун өзүнүн кемчиликтери да бар. Ошондуктан бир муун менен экинчи мууну салыштырып, бул жакшы, бул жаман деп айтуу бул негизи эле таптакыр туура эмес. Анткени эки муун эки башка шартта өстү. Эки башка шартта маалымат менен азык алды. Эки башка шартта тарбияланды. Ошон үчүн бул муундарды салыштыруу таптакыр туура эмес да.
Анан эми ушу жанагы абдан көп маалымат, көп мүмкүнчүлүктөр адамды бузуп койбойбу же бир терс нерсеге алып барбайбы деген сурооңузга мен кайра эле ушундай деп эле жооп берем, кайра өзүм жообумду кайталап кетем. Биз болгону ушул азыркы доор, азыркы биздин заман берип аткан мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланганды гана үйрөнүшүбүз керек. Бул акча мисалы, бизде бала кезде бизде айтчу акча бул жаман, адамды бузат депчи. Так эле ошол сыяктуу да. Мисалы акча эмне үчүн бузат? Жок, бул акча жаман нерсе эмес. Акча болгону бул бир нейтралдуу курал. Аны биз жакшы нерсеге да жумшай алабыз, жаман нерсеге да жумшай алабыз да. Ошол эле сыяктуу бул азыркы биздин берип аткан мүмкүнчүлүктөр адамзаттын тарыхында эзели болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр бар аз адамдардын колундачы. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз жакшы жакка жумшайбызбы же терс жакка жумшайбызбы, жаман жакка. Мисалы ошол эле генийлер, укмуш, адамзаттын тарыхында укмуш акылдуу адамдар бар. Ал так эле ушул сыяктуу ал адамдар айрымдары ошол акылын адамзаттын өнүгүшүнө, дүйнөнү жакшыртууга жумшаган, айрым адамдар ошол акылын эмне кылган? Дүйнөнү бузууга, кыйратууга, согушка жумшаган. Бул адамзаттын табияты да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Болгону ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек да. Кантип үйрөнөбүз? Бул кайра эле ошол үй бүлөгө барып такалат да. Биз мисалы үчүн ошол балага ошол баалуулуктарды үйрөтө алабызбы? Мисалы үчүн ошол интернетте өзүбүздү өнүктүрүүгө жумшайбызбы же өзүбүздүн ден соолугубузга зыян кетирип жумшайбызбы? Ошол эле соц тармактарды мамиле түзүүгө, кандайдыр бир коомчулуктун мүчөсү болуп ошактан өзүңдү өнүктүрүүгө жумшайбызбы же болбосо бирөөлөргө көз артып, могу мынтип жашайт экен, мен эмнеге мынтип жашабайм деп баягы зависть деп коебуз го, таарынуу, көз артуу, ич тарлыкка жумшайбызбы? Ушул нерселерге караш керек да. Аныңыз ырас, анан кечээ күнү бир мындай маалымат катары көрөйүн деп интернетке кирип калсам, ошол эле маалыматты бул суицидке байланыштуу көрөйүн деп кирсем, кээ бирөө атайын тартыптыр, мындай атайлап тартып, атайлап мындай бир орой сөздөрдү сүйлөп, мындай бир укмуштуудай бир нерсеге туш болдум да. Коомубуздун ушунчалык мындай кайыр кош мамилеси. Бирөө мисалы прямой эфир чат өткөрүптүр да, мисалы ал жерде болбойсуңбу, эртерээк кыйнабай деп мындай адамдарга жөн эле нерсе сыяктуу да. Ушунчалык эмне үчүн адамдар суроо салгым келет, кайыр кош мамилеге бурулуп баратат? Канекей, мен кайра эле барып ушул маселенин тамырын кайра эле үй бүлөдөн көрөм. Эмне үчүн? Кайдыгер. Анткени ошол бала ошондой кайдыгер мамиле көрүп чоңойбодубу? Ошол бала мисалы үчүн эми конкреттүү бир мисалды айтпай эле коеюн, жалпы, эгерде ала турган болсок, эч кимге таарынтпай эле, мисалы кайра эле үй бүлөдө ата-эне бала менен личность катары, инсан катары мамиле куруп атабы же объект катары мамиле куруп атабы? Мисалы инсан катары мамиле курса, баланын кызыкчылыгын, каалоосун, кандайдыр муктаждыктардын баардыгын эске алып, сенин да үнүң бар, сенин да кызыкчылыгың бар, сен менен кеңешели, сен да ушул үйдөн толуккандуу мүчөсүсүң деп чоңойтсо, демек бул толуккандуу инсан. Демек ал башка адамдарга дагы так ошондой мамиле кылат. Башка адамдарды дагы сенин да кызыкчылыгың бар, сенин каалооң бар, сен инсансың деп мамиле кылат. Ал эми эгерде биз бала менен объект катары мамиле курсак, сен менин баламсың. Мен сени бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө алып келгем, демек мен айткандай болот, мен каалагандай жашайсың. Вот мен эмнени кааласам, ошондой болот деп биз эгерде объект катары, каалаган убакта эгерде мен мүмкүнчүлүгүм болсо көңүл буруп коем, эркелетем. Эгерде мага бул нерсе кереги жок болсо, бутка чалынбай тур нары, болду унчукпа, сендей кезде мен ушинтип эле унчукпай эле калчумун, биз деле ушинтип таяк жеп чоңойгонбуз деп чоңойтсок, демек ал адам коомго эмнени берет? Коомго кайра эле так ошол нерсени берет. Адамдар эч нерсе эмес, адамдык мамиле эч нерсеге турбайт, эч кандай мааниси жок, бирөөнүн кызыкчылыгы жок, алар себеби өзлөрүнүн жеке чек аралары эч качан корголгон эмес. Анан жеке чек ара деген түшүнүк
билбей чоңоюшкан. Чоң жашоого аттангандай алар башка адамдардын да чек арасын, жеке чек арасын көрө билишпейт, тааный билишпейт, дайыма бузушат, өзүнүкүн да бузганга жол берет, башкалардыкын да бузушат. Кыскасы көрдүңүзбү, ошол үй бүлөдөгү эле нерсени биз чоң жашоодо трансляция кылабыз. Башкача айтканда. Анан кайдыгерликтин бардыгы мына ошол убакта канчалаган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө ата-энеси башка өлкөдө, баласы кошунасынын тууганыныкында, же болбосо аяшыныкында тарбияланып атат. Ошол коомго туш келип калдык го дейм да. Азыркы биздин эме жаш айырмачылыгын кандай дейм, бир учур болуп кетпедиби? Чет жерге кетип, балдарын сиз айткандай калтырып койгон замандар болду да. Тилекке каршы ошонун кесепеттерин биз дагы көп жыл бою тартабыз. Сиз айткандай, балким азыркы болуп жаткан окуялар дагы ошонун кесепеттеринин бир чагылышы. Анткени мына тилекке каршы ошто 8 жашар кыз ошол өзүн жанын кыйды деп айтылып атат. Ага чейин дагы 2 бойго жеткен кыз, бирөөсү ошо тоодон боюн таштап, бирөөсү дагы башка жол менен өзүнүн жанын кыйып отурат да. Мына бүгүн жакында эле ошо ЮНИСЕФтин дүйнөдөгү балдардын абалы жөнүндө жыл сайын чыга турган доклады чыкты да. Мына ошондо айтылып атат, жыл сайын 46 000 дүйнө боюнча 46 000 бала өзүнүн жанын кыйганга барат. Ошо суицид жөнүндө сүйлөшөлүк да. Мисалы, кантип ошону билсе болот, ошол суицидге барган атат деген адамдын мүнөзү кандай болуп калат? Психологдордун тилинде. Муну айтыш кыйын, так кандайдыр бир симптомдорунчу, бирок негизи психологияда девианттык жүрүм-турум деп коет. Ошол бир адаттан тыш, болсо көйгөйлүү жүрүм-турумдучу девианттык жүрүм-турумдун 3 түрү болот да. Мисалы, асоциалдык деп коебуз, бул ошол коомго каршы жүрүм-турум, бир нерсени талкалап, жана эстеликтерди бузуп деген сыяктуу. Андан кийин бир мындай уятсыз, абийирсиз жүрүм-турумга турумдар да экинчи түрү, анан үчүнчүсү мындай деструктивдүү деп коебуз, аутодеструктивдүү деп коебуз. Бул аутодеструктивдүү деген түрү так ошол адамдын терс жүрүм-туруму өзүнө зыян келтирүүгө багытталган жүрүм-турум. Бул ошол жана зыяндуу адаттар, мисалы үчүн чылым чегүү, алкоголь ичүү, банги колдонуу, анан акыркы этабы бул ошол суицид. Бул суицид дагы ошол аутодеструктивдүү девианттык жүрүм-турумга кирет да. Мунун эң төмөнкү тамыры эмнеде? Бунун тамыры ошол кайра эле үй бүлөдөгү тарбияда. Ошол тарбия учурунда баланын баягы бессознательный деп коебуз го, көмүскө аң сезимине сен жакшы эч нерсеге татыктуу эмессиң, сен бул жашоого татыктуу эмессиң, сен эч ким эмессиң деген месседж баланын баягы орноп калат да, ошол көмүскө аң сезиминде. Муну бала өзү дагы түшүнбөйт, адам өзү да түшүнбөйт бул нерсени. Мен ушинтип ойлоп атам, же болбосо мен ошого ишенем деп. Бул нерселер баягы көмүскө аң сезимде болуучу процесстер да. Бул жана мен айткандай, мунун эң жеңил формасы бул жанагы өзүнө зыян келтирүү менен кандайдыр бир адаттарга берилүү да. Мисалы үчүн ошол эле чылым чегүү, бала түшүнөт, чылым чеккен зыян экен. Көп ата-энелер мисалы үчүн балдарын отургузуп алып, канча сүрөттөрдү көрсөтүп, өпкөң монтип чирип калат, бул деген зыян, эрте өлүп каласың деп канча лекция окубасын, бирок бала нерседен баш тартпайт. Анткени анын көмүскө аң сезиминде тескерисинче ошо өзүнө зыян келтирүү, мен бул жашоодон кетишим керек, мен бул жашоого татыктуу эмесмин деген месседж жатат. Андан кийинки этап бул уже банги колдонуу, андан оорураак. Андан кийинки акыркы этабы өтө багы өтүшкөн формасы бул ошол суицид да, тилекке каршы. Анан кантип мунун дагы белгилеринде симптомдорун билсе болот дегенде, ошол эгерде биз айрыкча өспүрүм куракта бул нерселер мындай ачыкка көзгө көрүнүп, лупа менен көрүнгөн сыяктуу болуп, өспүрүм куракта мындай көп билинет да. Ошон үчүн көп убакта өспүрүм куракта аябай мындай оор курак деп айтып жүрүшөт го. Жок, бул өспүрүм курак оор эч нерсеси жок. Болгону өспүрүм куракта ошого чейинки тарбиялоонун бир патологиялык инструменттеринин кесепети ошо өспүрүм куракта билине баштайт.
Анткени өспүрүм куракта эмне болот, эмне үчүн билине баштайт? Өспүрүм куракта бала чоң жашоого аттанууга даярданат. Анан бул ошол эле көмүскө аң сезимде мен чоң жашоого даяр эмесмин деген сигнал ал ошол жүрүм турумунан билинет да. Мисалы, чоң жашоого эмне керек? Эң биринчи кезекте жана мен айтып кеткен өзүнө берген туура баа керек. Эгерде адам өзүн өзү туура баалабаса, самооценкасы туура болбосо, чоң жашоодо аябай азап чегет. Анан ошол самооценкасы жетиштүү эмес бала эмне кылат өспүрүм куракта? Ар кандай жүрүм туруму менен кыйкыра баштайт. Мен чоң жашоого даяр эмесмин. Менин самооценкам жетишсиз деп. Кийинкиси, чоң жашоого эмне керек? Чоң жашоого ал адамдын сүйүү чөйчөгү толтура болуш керек. Ошондо ал комфорттуу сезет өзүн. Башкаларга да сүйүү бере алат ал адам. Анан ошол сүйүү чөйчөгү толтура эмес, толук эмес бала өспүрүм куракта эмне кылат? Ал кыйкырат, мен чоң жашоого даяр эмесмин, мага жардам бергиле деп, ал кайра ошо өзүнүн терс жүрүм туруму менен чоңдорго сигнал бере баштайт да. Анан биз ошол жүрүм турумдарды, тилекке каршы ошол сигналдарды ата-энелер окуй албайбыз, биле албайбыз. Бул ошол баланын проблемасы деп түшүнөт. Жок, бул баланын проблемасы эмес. Дайыма биринчи орунда тарбия турат, бул себеп катары. Анан баланын жүрүм туруму бул дайыма экинчи, бул натыйжа да. Следственно-причинная связь деп коебуз го, сөзсүз түрдө себеби бул ата-эне, а натыйжа бул баланын жүрүм туруму да. Ушул нерсени эгерде биз өз убагында, мисалы, ошол сүйүү жетишсиз, өзүнө болгон баасы төмөн, ошол жанагы жогорку муктаждыктары аткарылбай калган баланын белгилерин кантип биз байкайбыз? Кантип оп-оңой эле байкаса болот да бул нерсени. Мисалы, бала өзүнө көңүл бурдура баштайт, бир жаман жүрүм турумдары менен да. Бир да бир кызыктуу нерсени айтып кетейин. Мисалы үчүн психологияда мындай бир кызыктуу кубулуш бар да, ошо балдарга катыштуу. Балдар үчүн сүйүү бул эмоция. Сүйүү бул эмоция. Балдар үчүн айырмасы жок. Оң белгидеги эмоциябы же терс белгидеги эмоциябы да. Бирок балдар эч качан ата-энесин мындай игнор кылып коюшуна жол бербейт да. Анан жанагы плюс оң белгидеги сүйүү ала албаган балдар, жоксо оң белгидеги сүйүү жетпеген балдар эмне кылат? Ата-энесинен терс белгидеги сүйүүнү прям мынтип тартып жулуп алып турат да. Эмне менен? Ошол эле терс жүрүм туруму менен. Эгерде баланын терс жүрүм туруму болсо, бул сөзсүз түрдө эмнеден кабар берет? Мага көңүл бургула, мага сүйүү керек, мени сыйлагыла, мени урматтагыла, мен ушул муктаждыктарым аткарылбай жатат деген гана бул белги. Ушу эң ата-эне, ар бир ата-эне мына ушуну түшүнүп алышы керек да. Мен ата-энеге айтып атпайм, мага келет, менин балам мындай атат, тигинтип атат, үйдөн акча урдуп атат, чылым чеге баштады, үйгө келбей коюп атат, качып кетип атат. Ошо балам менен иштегиле деп келет да. Мен айтам, жок, балаңыз менен иштебейбиз, биз сиз менен иштешибиз керек. Анткени үй бүлөдөгү негизги звено бул ата-эне. Ошол ата-эне түзгөн атмосферага бала төмөнкү звено катары ыңгайлашып жашайт да. Анан дагы айтам, ар бир баланын ар бир жүрүм туруму, ар бир кыял жоругу бул ошол ата-эне түзгөн атмосферага гана реакция. Башка эч нерсе жок. Эгер ошо биз атмосфераны түздөсөк, оңдосок, туураласак, баланын жүрүм туруму автоматтык түрдө туураланат. Дагы бир маанилүү нерсе, бул нерсени 17 жашка чейин жасаш керек. 17 жашка чейин бала кийинки этапка, өнүгүүнүн кийинки этабына өтөт дагы, ал кезде ата-эненин балага болгон таасири нөлгө айланат. Ал кезде бала өзүн чоң инсан катары реализация кылып баштайт дагы, ата-эне эч кандай таасир бере албайт да. Ошон үчүн баланын сүйүү чөйчөгүн, өзүнө болгон баасын, өзүнө болгон сый урматын, кадыр баркын, үй бүлөдөгү реализациясын ошол 17 жашка чейин ата-эне камсыздап толуктап бериш керек. Эгерде ушул муктаждыктары баланын толук кандуу канагаттандырылса, бул чоң жашоого жетилген инсан катары аттанат дагы, ал өзүн бактылуу, толук кандуу үй бүлөдө дагы, карьерада дагы, мамилелерде дагы адам толук кандуу, бактылуу адам. Сонун маек болду. Сиз мындай айтканда, бул
чоңдордун ата-энелердин балага болгон мамилеси бул күзгү сыяктуу экен да. Эгерде кандай күзгү болсоң, сага ошондой эле жарыктык деген сөздөй да. Чоң рахмат бүгүн биз менен болгонуңузга, келип бергениңизге. Бизде бүгүн конокто Чолпонбек Болотова болду. Аябай сонун маек курдуңуз, кененирээк айттыңыз деп ойлойм. Бул сөздөрдү ата-энелер өзүнө жакшы кабыл алат деп ойлойм. Анда кезекти эмки конокко берсек, бизден алыстабагыла. Кымбаттуу достор, биз убакытты оригиналдуу өткөрүп жатабыз. Эгерде үйдө идиш аяк талкалап жатасың деп урушса, жөн гана ушул кереметтүү жерге келип ушундай кылсаңыз болот. По-моему, неплохо. Чарчадыңбы? Күч жокпу? Баарынан тажадыңбы? Анда сиз бизге антистресс бөлмөгө Крушила майга келгиле деп анын уюштуруучулары чакырышат. Бул Бишкектеги көңүл ачуунун жаңы форматы. Булануудан жана терс таасирлерден арылуунун жана жаңы эмоцияларды алуунун мыкты жолу. Өзүңө кокустан зыян келтире албаш үчүн ушундай костюмду кийебиз. Эмерек, шаймандар, идиш аяктар бар бөлмөнү элестетиңиз. Сиздин колуңузда жарганат, балта же каалаган нерсеңиз бар. Жана анын баарын жок кылуу үчүн сизде 30 мүнөт бар. Ошондой эле ар кандай пакеттер бар экендиги кызыктуу. Мисалы, геймер пакети. Стресстүү оюн учурунда мониторду талкалоону ким каалабайт? Же жалпы тазалоо пакети. Бардыгын иретке келтиришиңиз керек деп ачуулансаңыз, чаң соргучту сындырып, бууңарды чыгарып кеткиле. Мындай эс алуунун минималдуу баасы 390 сомдон башталат. Эгер өзүңүздүкү менен келсеңиз, айнек фейерверки, банкалар, бөтөлкөлөр жана табактар 690 сом. Эгер сиз конкреттүү бир нерсени жок кылгыңыз келбесе, анда жөн гана тизмеден тандап алсаңыз болот. Бөтөлкө 25 сом, банка 30, табак 70. Эң кымбат рахат, чоң сыналгы 1790 сом. Биз апа, мен оюнчумун деп аталган пакетти тандасак, аябай толкунданган оюн сүйүүчүлөр үчүн монитор бар экен. Аны биз кубанып талкалап салдык. Вообще такая идея пришла другой основе. Негизи бул идея дагы бир уюштуруучубузга Айданага келген. Биз аны менен психологко окуйбуз. Айдана бир жолу стресстен арылтуучу бөлмө жөнүндө угуп, аны изилдеген. Мындай бөлмө Жапонияда ачылган экен. Башкача айтканда, ал жактын менталитети боюнча адамдар эмоцияларын жашырышат, өзүнүн ичинде сезимдерди топтошот. Натыйжада алар үйгө келгенде жакындарына эмоцияларын чыгарышат экен. Ошондуктан мындай бөлмөлөр курула баштаганда өлкөдөгү зордук зомбулук көрсөткүчү төмөндөгөн. Бул аларга чоң жардам берди. Ошондуктан Айдана буга шыктанып, ушул бөлмөнү биз менен Бишкекте ачкысы келди. Анткени мындай нерсе Кыргызстанда боло элек. Биз баарыбыз Энактус уюмунун өкүлдөрүбүз. Бул долбоорлорду түзгөн уюм. Биз буга чейин көп иштегендиктен ал бизге идеясын сунуш кылды. Бизнес долбоорлордун, социалдык долбоорлордун үстүндө мурун да иштегенбиз. Бул маселеде тажрыйбабыз бар. Крушила май. Бул чындыгында кызыктуу аттракцион. Анда сиз ар кандай буюмдарды сындырып, ыргытып, ал тургай бөлмөнүн өзүн талкалай аласыз. Вообще изначально наш... Жалпысынан алгач биздин максаттуу аудиториябыз 30 жаштан ашкан кеңсе кызматкерлери же жөн гана ири компаниялардын жумушчулары болушкан. Бирок бара-бара бизге түгөйлөр келе башташканын байкадык. Алар бул жерде жолугушууларды өткөрүшөт. Нам начали приходить именно парочки, проводить здесь свидания, то есть у нас очень актуально, да. Для парочек они приходят, устраивают здесь такие вот мероприятия. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде жашоо турмуш шарт боюнча мындай көп жагдайлар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бүгүн бизде кезектеги конок Азия Бакасова, Self Mama форумунун уюштуруучусу, Sky Mobile Beeline Кыргызстан финансылык агенттигинин жетекчиси. Жок. Ошондо ким болуп каласыз? Мен баарыбызга белгилүү Beeline компаниясында иштейм, финансылык бөлүмүндө эксперт болуп иштейм. Аналитиксиз. Аналитик, туура. Айтсаңыз, ушинтип кантип Self Mama форумун уюштуруп калдыңыз? Эмне себеп болду сизге? Self Mama'ны мен 2019-жылы биринчи жолу Инстаграмда жолугуп калдым. Self Mama деген сөз мага абдан жакты. Мен анткени өзүм мен кандай бир философиям, мен биринчи инсанмын деп айтам да. Анан кийин кайра башка статустар бар да. Ошо self деген мен ошону көрдүм да, анан кызыгып карасам, Россияда, Москвада форум болот экен. Атайын жаш энелерге. Бул форумда билим берүү конференциясы деп коет, жаш энелерге энеликти, карьераны, өз алынча өнүгүүнү бирге алып кетүү мүмкүнчүлүгү боюнча. Мага бул философия абдан жагып, мен катталгам, бирок тилекке каршы почтамды текшербей катышпай калгам. Кийинки жылы баарыбызга белгилүү болуп, ковид болуп, үйдө отуруп калдык элек. Мен балам бакчага бара элек болчу, үйдөн мен онлайн иштегем. Бизде Beeline жумуштагы бардык адамдарды удаленка деп онлайн иштеге мүмкүнчүлүк берди дагы. Ошентип анан жаш бала менен үйдө жумуш көп, 9-дан 6-га чейин керек болсо андан дагы ашып калат. Анткени мындай бүт жер дүйнө боюнча мындай кандай бир кризистей сезилди да. Ошон үчүн кыйын убакыт болду. Ошол убакта мага Россиядан жазып калышты. Мына Кыргызстандан силер катты алып турсуңар, Self Mama форумун Бишкекте өткөзүңөр келеби деп. Мен башында ойлонуп, коркуп, анан кийин мага абдан жагып калды, анан кийин макул деп баштадым. Ошол кыйын убакытта, карантинде үйдө отурганда бул мага абдан жөлөк болду да. Илхом алып, мен балам менен иштеп дагы, анан кечинде Инстаграмда жөн эле отурбастан, ошо спикерлерди карап, ошо форумга даярданып, былтыр мен биринчи жолу Бишкекте өткөздүм, бирок онлайн болду. 3 спикер болду. Ким эгерде? Даша Суходолова деген болду, Айжан Токтошова жана үчүнчүсүн анан кийинирээк эстепкенин айтып кетейинчи. Эмне критерийлер менен аларды тандап алдыңар? Эмнеси кызыктырды силерди? Спикерлер тандоодо бул биринчи жаш энелер, жок, жаш деле эмес, энелер да. Анан кийин алардын элге бөлүшө турган даярдыгы да. Анан алардын тажрыйбасы. Мисалы Даша Суходолованын абдан кызыктуу окуясы болгон. Ал 9-айында декретке чыкпай, аягына чейин иштептир. Ошо 9-айында аны жумуштан көтөрүшөт, директор болот. Лалафодо иштейт да. Анан кийин декрет бала төрөлгөндөн кийин көп узак үйдө отурбай эле ишке чыгат дагы, өз жашоосун абдан бир кандай өзүнө жеңил болсун деп жумушуна жакын көчөт, няня табат, баары айтып жүрөт, кичинекей баласы менен келип тренинг өтчү деп. Көрсө, тренинг өтөт, экинчи бөлмөдө нянясы менен баласы болот, барып эмизип коет экен да. Ушундай бир өзүнө кандай жол тоспой, жолун ачып, сөзсүз жолдошу жана компанияда чогуу иштегендер колдошуп, мындай кандай бир күч берип, ушундай көп жакшы деңгээлге жетишкен да. Айжан Токтошова болсо, адашпасам, 2 баласы менен чет мамлекетке барып, окуу MBA-ге барып келет. Мен Авушта жашайт, азыр болсо Айжан Токтошова мектеп ачты. Анан таң каларым. Биз ойлойбуз да, биз кандай бир салттуу катуу кармаган мындай өлкөгө киребиз го, ошондон кантип эле келин мынтип өнүгө алабы, иштей алабы деп кээ бирлер ойлойт да. А вот ушундай мисалдар көбүрөөк болсо, биз өзүбүзгө ишенип кандай бир пландарды коебуз деп ойлойм да. Ошон үчүн спикерлерди ушундай тандайбыз. Жөнөкөй адамдарга жакын, бирок кандайдыр бир деңгээлге жетишкендер да. Бирок Кыргызстандын мындай түпкүрүн караганда, сиз тандаган мындай айтканда белгилүү энелерге караганда белгисиз кыз келиндер абдан көп да. Алар мисалы чыга албайт, алардын убактысы жок, аларда эмгек талаасы көп, үйүндө оокаты көп. Аларга кандай кеп кеңештерди берет элеңер, жаш эне катары? Сиз биздин эң чоң көйгөйүбүздү айта кеттиңиз. Ар бир кыз, мен ойлойм, турмушка чыгууну ойлогондо, кийин турмушка чыкканда сөзсүз буну ойлонот, кандай бир ойго сиңип капа дагы болушу мүмкүн да. Анткени
буну негизи биз чече албайбыз, бир жагынан чече албайбыз. Мамлекет жагынан, ар бир үй бүлөнүн ылдый жагынан дагы мындай бирге чечиш керек да. Бирок менин ушундай форум өткөзгөнүм бул кандай бир чоң көйгөй чечпесе да, кичинеден кадамды эгерде ар бир кыз ошо форумдан чыгып кичинекей кадам кылса, өзүнүн максаттарына карата, мен ойлойм өзгөрүү болот. Мисалы, чындай мисалдарды айта кетсем, биздин тарбиябызда мындай өтө салты катуураак карман үй бүлөлөрдө мындай дагы бар. Турмушка чыкканда жолдошуңдун айтканы менен болосуң, көп унчукпайсың, үйдө болосуң деген ушундайлар да болот да. Анан турмушка чыккандан кийин бирок ойлоп көрсөң, үй бүлө бул мындай кандай бир компания, негизичи компания. Анда кандай бир максаттары бар. Ал максаттарды жетиш үчүн кандай бир пландар болуш керек. Ал пландарды ким түзөт? Кээде ооба сөзсүз жолдошу, үй бүлөнүн башчысы болуп, анысы дагы жакшы. Бирок кээде баары мындай кандай как пользователь, нет, акционеры деп коет да. Компанияда акционерлер, ошо акционерлер бирге маселени чыгарып, бирге ойлонуп, бир кандай бир чечимдер чыгарыш керек да. Ошон үчүн эненин негизи баары билет, үй бүлөдө салымы абдан чоң да, сыртка чыкпаса деле. Ошондуктан биринчиден жолдош менен ачык сөзгө чыгуу. Урушуу эмес, жөн эле ой жүгүртүп, ой бөлүшүп, максат бөлүшүп, биринчи эле ошол да. Кийинкиси чоң үй бүлөдө бул кыйын, бирок мен ойлойм, ар бир үй бүлөнүн максаты бул бактылуу болуу. Ата эненин да максаты бактылуу болуу. Биз силер менен бактылуу болобуз, силер өзүң алдынча бактылуу болгула. Балдар эгерде өз алдынча бутуна туруп, кандай бир көйгөй тартуулабай, андан тышкары, наоборот, алардан ашып ата энелерге дагы келсе, мындай кандай бир чогуу убакыт өткөзүп, белек болуу, көп нерсе бар да. Ошондой болсо жакшы да. Ага жетиш үчүн кайра эле ачык мындай чыгарыш керек. Үй бүлөдө деле мисалы үй бүлөдө жаңында чоң үй бүлөгө келгенде бул таанышуу да. Үй бүлө бир образ менен жашаган, бир мындай ирет менен жашаган да. Кээ бири бар өтө катуу кармашат, кээ бири бар кел эле көрөлү кандай экен депчи. Ошо ар кимиси ушинтип айтыш керек да. Кел эле мындай кылып көрөлүчү, туулган күндү мындай өткөзүп көрөлүчү. Балдарды паркка алып барып көрөлүчү. Мол эме кандай да, мол китепти окуп көрөлүчү, мындай кызыктуу жашоо сүргөнгө максат болуш керек да. Ошондо сөзсүз мен ойлойм, экинчи тараптан дагы жооп келет. Тилекке каршы бизде андай үй бүлөлөр аз, же болбосо жок го эсе. Анткени силер айткандай, эгерде үй бүлөнүн мындай конституциясын караганда, акционерлер өтө зыкым, татаал, же болбосо биз айткандай болот деген посылды коюшат да. Ошондой учурда бул өтө татаал нерсе деп ойлойм да. Мисалы, жаш ишкер болоюн деген келин үчүн. Ушундай көйгөйлөр менен силер форум өткөзгөнү, ушундай мындай менде ушундай абал болуп атат, ушундай жагдай болуп атат деп кыз келиндер кайрылып баштадыбы? Барбы каттар? Форумду бул биринчи жолу офлайн болот. 7 эме спикерлер болот. Анан ошондон кийин балким келе баштайт да бизгечи. Буга чейин онлайн болуп, анан мындай ачык диалогко да чыга элекпиз. Бирок көп мисалдарды билем. Мен тааныштарым, туугандарым алыс кетпей элечи. Бирок кызыгы, форумду уюштуруп баштаганда мен көп энелерди, көп мырзаларды, көп үй бүлөлөрдү угуп таптым да. Көрсөм менин мындай эле монча болгон маалыматым бар экен. Өзгөчө бул достор менен туугандар эле да. А көрсөм мындай ачык, дагы көбүрөөк караганда ар кандай мисалдар болот экен. Кээ бири айтат, форумдун эме максаты кандай? Биздики жакшы эле, мен аялым иштейт, мен да иштейм. Кечөөн бир коллега айтты да. Мен туура эле көрөм, как нечего обсуждать дегендейчи. А мен болсо жок, баары мындай эмес деп. Ошо форумдун дагы бир максаты ушундай да. Эгерде биз ошондой жакшы ачык, айкын сүйлөшкөн же мындай көп кандай бир жакшы деңгээлдерге жетишкен үй бүлөлөрдү көбүрөөк көрсөтсөк, балким элдин дагы көз карашы ушундай болот экен да деп, болобу ата энелер болобу, келиндер болобу, мырзалар болобу, жолдоштор, балким кандай бир өзгөрүү болот деп ойлойм. Сиз коркпойсузбу? Мисалы, сиз форум өткөзүп атасыз, бул сиздин жеке оюңуз болуп атат. Бирок бизде бүгүнкү күндө блогерлер аябай көп. Мен көп мындай мамашаларды билем, блогерлер, карап турам, аябай кызыктуу өткөрүшөт, мен мындай кылып атам деп. Анан ошону көрүп, кыз келиндер дагы ошого бир көйкөлүп, мындай жайкалгандай да. Сиз ошолордон коркпойсузбу? Мындай бул форум калып кетет деген сыяктуу нерселер болбойбу? Жок, ал сөзсүз менде андай максат деле жок. Бүт Кыргызстандагы айымдарга жеткизүү мындай мен ага мүмкүнчүлүгүм дагы жок да. Кичинеден баштайбыз, балким болор да.
мен бул форумду ушул жылы абдан мындай ойлондум да. Мен бирөөгө каршы катар эмес, кандай бирөөлөр менен бирге жылып атканым. Бул ушул менин оюмду, ушул философияны колдогондор чогулуп бирге баштап атабыз. Балким келечекте чоң дагы масштабтар болот. Анан бирок сиз айттыңыз, мен дагы көп блогерлер билбейт экен. Мында дагы билдим. Анан кээде мындай капа эмес, мындай нааразы болуп калгам да, ай деп. Сен бир жагынан аракеттенсең, бир жагынан башка нерсени көрсөтөт блогерлер же башкалар делечи. Анан кийин мындай кандай эффекти жоктой сезилет да. Бирок эми андай чоң жоопкерчиликти алгым келбейт. Бул деген кайталап кетсем, азыркы жаш энелердин демилгеси да. Форумдан акча тапса болобу? Негизи бул кандай масштабтуу түрдө акча табуунун бир бөлүгү же андай эмес? Жок, форум деген бекер, бардыгына бекер, спикерлер да катышат, алар бирибизге эч кандай эме жок. Катышуучуларга толук бекер. Бирок форумда каражаттар бар да. Каражаттарды максималдуу түрдө азайттык. Партнерлорду табып, бартер деп коет го. Келгиле биз силерге мындай публикация кылабыз, силер бизге мындай тартуулайсыңар деп, мисалы Билимкана бизге площадканы тартуулады да, аларга чоң ыраазычылык. Анан спонсорлор бар. Бизде ошо кичине каражаттарыбызга бизге 2 спонсор табылды. Перим Kids деген бул балдар кийим дүкөнү жана Нурзаман курулуш компаниясы. Кофе брейкти жана видеозапись ошону жапканга эле да. Ана эми кичине бир баннер болду. Бизге такыр кереги жок дагы көп каражаттарчы. Негизги бул идеяга, маалыматка келишет да. Калгандары бонус болуп, белектери болот партнерлордунчу. Эгерде Self Mama форумдун тарыхын айта кетсем, мүмкүнчүлүк болсо. Албетте, бизге кызык. 2013 жылы Москвада карьерасы бар энелер декретте отуруп, мындай бир кандай кыйналып кетишет. Эми бар декретте тургандар баары сезет да. Мындай компаниялардын баары алдыга кетти, элдер алдыга кетти, мен калып калдым. Мен памперс менен тиги тамак аштан эле чыкпай калдым деп мындай депрессия болушат да. Өзгөчө алар начальник мындай башчы болуп же кандай бир эксперт болуп иштеп жүргөндөргө өзгөчө тиет. Ошондой энелер чогулуп, алар биринчи чат түзөт экен, сүйлөшүп бири-бирин колдошуп, кийин келгиле жолугалы деп башташат экен. Азыр деле жолугушат го. Кийин ошол жолугуу чоңоюп, кандай бир эмеге чоң майрамга өтүп кетти. Майрам эмес эми. Ушундай форумга биринчи бир шаарда башталды. Ушинтип жыл сайын көбөйүп, ушу 2014-жылдан баштап форумдар башталыптыр. Азыркысы 13-чү ирет. Азыркы убакытта 9 мамлекетте 20 шаарда өтөт бир убакытта, бир күндө. Октябрда болот. Бул демилгениңиз аябай сонун экен, анткени сиз айтып кетсеңиз, мен да өзүм да эстеп кеттим да. Анткени төрөгөндөн кийинки депрессия, ошол учурдагы моралдык, этикеттик жактан мындай бир чоң көйгөйлөр жаралат да. Бул өтө чоң суроо. Келгиле азыр биз бир видео блогту көрөбүз. Бул дагы ошол кыйын кыздардын ушундай кандай бир ченемден чыкканы тууралуу видео, кезекти видеого берсек. Self-made woman өздөрүн жасаган аялдар, тобокелге баруудан коркпогондор жана акыры биздин дүйнөнү өзгөрткөндөр. Даша кесиби боюнча архитектор, спорт айымы, ишкер айым. Ал тургай спортчулардын үй бүлөсүндө туулган. Жаш кезинде ал үчүн баары чечилген. Не помню, когда... Тортты качан өкүнбөй жегеним эсимде жок. Бала кезимден бери ушул адат. Апам мисс фото 87. Фитнес бикини боюнча 2016 жылы алдыңкы орунду жеңип алган. Мага айтчы, кандай болгон күндө дагы бутуңду шилтей бер, же чөгөлө деп. Махи ногами. Аэробика, чыгыш бийлери, заманбап бийлерге барчымын. Менин жолдошум жана 2 балам бар. Күйөөм Ironman. Бир жолу жолдошум Таиланддагы жарым финалда Ironman мелдешинде жүргөн. Ошол эле күнү апам бул жакта сахнага чыккан. Даша, а сенчи? Баары спорт менен алектенет. Сен жөн эле отурасың деп ойлондум. Апамды машыктырган барсам, ал мени мелдешке даярдады. Даярдандым. Сахнага чыгып 3-чү орунду алдым. Мен жеңишиме аябай таң калдым. Я вышла в Алмате, первый раз сумасшедшая женщина. Заняла там 3-е место, но для меня был такой шок, что я смогла вот мать полуголая, извиняюсь, выйти на сцену и в очень классной форме. Потом вышла здесь. Сергек жашоого идеясын толугу менен сиңиргенге чейин бир нече ийгиликтүү жана ар кандай бизнеси бар болчу. Достору аны брокколи амбассадору деп аташат.
Биз жаратылыш менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Даниэланын Second Floor аттуу өзүнүн кийим дүкөнү бар. Second Hand дүкөнү модалуу жана жагымдуу жай болушу мүмкүнбү? Сөзсүз. Менин дүкөнүм Second Floor үнөмдөөчү дүкөн деп аталат. Second Hand'ти тандаганда жашоого этикалык мамилени тандайсыз. Биринчиден, биз чындыгында көп чыгардык. Эгерде биз азыр буюмдарды өндүрүүнү токтотсок, анда бизде болжол менен 200 жылга кийимибиз бар. Нам еще есть в чем ходить 200 лет примерно. Ар бир адам эко-френдли боло алат. Биз шоппингке болгон көз карашыбызды өзгөрткөндө, бизди курчаган дүйнө дагы өзгөрөт. Гордость, вот она. Ну, во-первых, это... Биринчиден, бул абдан модалуу. 70-жылдардагы бул кийим абдан жакшы сакталган. Бул курга 35 жыл болду. Бирок мыкты абалда. Жолдошум экөөбүз бир ай Куала-Лумпурда болдук. Ар кайсы коңшу айылдарга жөнөдүк. Мен ал жакта винтаж дүкөнүн таптым. Жана бул Levi'стын эски жакетин таптым. Ушундай сонун нерселерди чогултканды жакшы көрөм. Мунун салмагы 15 килограмм. Бирок өзүнүн кайталангыс окуясы бар. Дүкөндө ар кандай коллекциялык кызыктуу нерселер бар. История в моем магазине весит 15 килограммов, но она офигенная. Ну, всякое разное, да. Бул Таня, Кыргызстандын эң күчтүү кызы, тренер, блогер жана мотиватор. Это мой самый любимый тренажер. Это штанга и помост. Я просто делаю присед, становую тягу, рывки, толчки и вот имею вот это. Эң башкы нерсе сулуу денеге ээ болуу үчүн машыгуу жана тамактанууга туура мамиле. Длины, они желтенькие. Это 15 килограмм. Спорт кийимине акчаны үнөмдөөнүн кажети жок. Себеби мен машыгып жатканда спорт кийимим 2 жолу айрылган. Кийим дагы мотивация бере алат. Мисалы, мен өзүмө жаңы кийимдерди сатып алганда бир жумада аны чечпей кийем. Жөн гана машыгам. По магазину на акции купила лосины, не Nike, не Reebok, чтобы покопить немножечко и купить нормальные вещи, но быть счастливым, потому что меня мотивирует одежда спортивная. Я куплю себе там новые лосины, прихожу в зал, и где-то неделю я их не снимаю, просто тренируюсь, и у меня результаты прут прям. Спорттон мурун бий менен алектенген. Апам мени бийге алып келген. Табирикте ансамбльде билечмин. Как раз таки я и выросла. Конкретно в профессиональный спорт я пришла... Кесиптик спортко машыктыруучу Роман Кольбах менен жолукканда келдим. Ал мага ишеним берди. Дүйнөлүк деңгээлде чыга аламын деген ишенимди. 3 жыл ичинде профессионалдык спортто оор атлетика боюнча спорт чебери болдум. Оор атлетика боюнча республиканын чемпиону болдум. Также я чемпионка страны по кроссфиту. Алдыда чоң пландар бар. Олимпиада. Мен болгону 21 жаштамын. 28 жашка чейин мен дээрлик 2 олимпиадага жетишем. Биринчиси проба болуш керек. Ал эми экинчиси алтын болот деп ишенем. Золото, я надеюсь. Кыздар биригип, тажрыйбаларын жана билимин башкалар менен бөлүшүүнү чечишти. Алар жаңы адаттар, жаңы максат марафонун башташат. 20 күндүн ичинде көңүл ачып, каалаган ден соолукту чыңдап, тең салмактуу болуп, жашоонун 12 багытын жакшыртса болот. Өзүңө кам көрүп, дем алып, ой жүгүртүп, күлүп, керек болсо ыйлап. Бул self-made кыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде бүгүн аябай кызыктуу маек болуп атат. Менин коногум Азем Бакасова, Self Mama форумунун уюштуруучусу. Биз аябай мындай көп талкууларды сүйлөшүп атабыз да, энелик жөнүндө, деги эле эненин көйгөйү, жаш келиндердин көйгөйү. Анан менде суроо бар, ушул форумду уюштуруп атасыңар, ал жерде ар түркүн коноктор болот. Мен дагы келейин деп атам форумдарга, анткени мага кызык, эне катары, биздин коомдун мындай катышуучусу катары. Анан эркектерден дагы келет, Ошол тууралуу айтып берсеңер, эмне үчүн эркек адамды чакырдыңар?
эки жерде айтып кетейин. Негизи бул Сылык мама форумдун аудиториясы жаш энелер дейт да. А мен айтып кетерим, жаш энелерден тышкары бул алардын жолдошу, бир туугандары, кайнене, кайнатасы, ата-энеси ошонун баары да. Анан кийин өзгөчө жаш кыз, жаш жигиттерге дагы айта кетет элем. Анткени үй бүлө куруу ар кимдин максаты го. Максаты болгондорго бул пайдалуу да. Эми мырзалар боюнча айтып кеткенде, мен программаны түзүп атканда абдан бир биздин кыздар үчүн мырзаны кошкум келди эркектерден. Бул анан издеп жүрүп көп деле мындай негизи бар. Ийгиликтүү, мындай жакшы аялдарын колдогондор бар да. Анан кийин бир өзгөчө жакшы инсан табайын деп анан Данияр Аманалиевге токтодум. Анткени Данияр Аманалиев бул абдан кандай десем, азыркы замандын мындай бир жөнөкөй, бирок аналитикалык сапаты дагы кыйын. Анан кийин биздин коомдо белгилүү адам да, биринчи кезекке ушундай болот деп ойлодум. Анан бирок Данияр Аманалиев көп жерде чыгат, кандай бир темалар менен көп форумдарга дагы өзү дагы көп уюштурат ололо менен. Бирок биринчи форумга абдан ылайыктуу инсан, абдан ага дагы ыраазычылык. Эмне үчүн Данияр Аманалиев, эмне үчүн негизи мырза? Анткени биз кайра айланып тегерен кыздарга келебиз, айымдарга келебиз. Биз өтө тарбиялуу, ашыкча сүйлөбөгөн адамдарбыз. Анан кийин көрсө бизге деген кичине күч керек экен, мындай дем керек экен, ачык сөзгө чыгуу. Бирок бизге эгерде чыга албасак, балким бизге кичине жардам керек, келип туруп сураса, эмне деп ойлойсуң десе эле, бул бир барьер түшөт да. Ошо эгерде мырзанын, жолдошуңдун ой жүгүртүн билсең, жеңил болот да. Экөөңөрдүн ой жүгүртүңөрдү билсеңер, мындай бир программа түзүп аласың. Вот ошо Данияр мырза бизге өзүнүн аялына, үй бүлөдө болгон аялдын ролуна болгон ой пикирин айта кетет жана өзүнүн негизи көп адамды билет да. Ошо Кыргызстанда болгон айымдар жөнүндө ой пикирин айта кетсе, балким биз форумдан кийин барып жолдошторубузга, башка мырзаларга да бир кандай бир жакшы мамиле менен ачык кандай баарлашууга чыгабыз. Бул спор эмес, жөн эле сүйлөшкөнгө да. Анан экинчиден бул эгерде мырзалар ушундай аялдарын колдогон мырзаларды көбүрөөк көрсө, бул норма катары билинсе, анда тартынбайт эле эч ким. Ойбу аялын угат экен деп, уят деп айткан бул туура эмес да. Ошон үчүн бул ачык колдоо болсун, эмнеге болбойт? Болот. Бирок биздин коомдо тилекке каршы бул нерсе мындай бир табу сыяктуу да. Анткени эч качан сөздөр бар да кыргыздарда, эмне үчүн эркек башы менен деген сыяктуучу. Албетте оюңар аябай жакшы экен. Биздин азыркы коомдо бул аябай керектүү нерсе да. Бирок тилекке каршы элдин баары эле Данияр агайдай эмес да. Тилекке каршы бул Бишкек алкагындагы мындай көз карашта да. А мен ар дайым Кыргызстан дегенде бүтүндөй Кыргызстанда чет жер, айыл апа, бүтүндөй кандай бир ортодогу статистика кандай болуп атат, ошону карайм да. Тилекке каршы ошол нерсе айыл жергесине, элет жергесине сүңгүп кире элек да. Бирок мен ишенем, каалайм силердин ушул оюңар иш жүзүнө ашып дагы келечекте чоң форум бар. Сиз Россиянын форумун көрүп аябай шыктангам деп атпайсызбы? Бул форум мени дагы аябай шыктандырды да. Анан кийин келечекте чоң болуп мындай бир 7 регионго жетсе дейм да. Эми көп учурда азыр жетпей келет бул жол эрежесинен, бирок көп нерсе актуалдуу мындай социалдык тармакта мындай тез жете турган болуп калды. Ошон үчүн оюңар жакшы экен да. Эгерде муну кенен жакшы мындай форматта тартса, белгилүү адамдар аркылуу таратса бул нерсени, теле, медиа жагын бул жакшы кетет деп ойлойм да. Сиз буну туура айтып кеттиңиз. Эң башында биз дагы ушинтип ойлогонбуз. Мындай жөнөкөй үй бүлөлөрдөн мисал катары алып чыгып, мисалы Көлдөн бир телевизияда көргөм да. Үй бүлө балдары бар, анан кийин так эстей албай атам, аялын колдоп, жолдошу үй бүлөгө мындай кандай бир көбүрөөк убакыт бөлүп, аялын окутуппу же иштетиппи, бир сонун бир эме болгондо, окуя болгондо ошону таппай койдум. Бирок меники кандай бир чектөөлөр бар да, азыр Бишкек, анан кийин бирөөнүн жол киресин төлөп бергенге дагы мүмкүнчүлүгүм жок, анан убакыт да жетпей калды көбүрөөк чукулагангачы. Бирок биринчи эмеге болот, мындан опыт, тажрыйба алып, кийинкилерин эме калуучулар да балким көбөйөт, ошондой болсо экен. Рахмат. Бүгүн бизде Азия Бакасова болду. Жаш өзүң дагы эне экенсиңер.
Self Mama форумунун уюштуруучусу. Мен ойлойм баары жакшы болот деп ойлойм. Анткени асыл ой бул эч качан жерде калбайт. Иштериңерге ийгилик, Кудай буйрса, мен дагы колдойм силердин проектти. Рахмат, күтөбүз. Бизде бүгүн ушундай ой толгоолор болуп атат. Ар түркүн азыр кезекти рекламага беребиз. Сиздер менен Иш күнүн кечи программасы. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Урматтуу достор, бүгүн бизде ар түркүн коноктор болду. Теле алпаруучу Айзада Жамгырчиева, психолог Чолпон Бекболотова жана Self Mama форумунун уюштуруучусу Азем Бакасова. Мен эмнени айткым келет муну менен? Биздин коом, жашоо шарт, турмушубуз ар түркүн. Ар кандай статустагы кыз келиндер көйгөйү бар. Деги эле ата-энелик роль кандай, биздин өзүбүздүн аткарган иштерибиз кандай болуп атат. Ошол туурасында көп баарлашып маектештик. Мен оюмча силерге жакты деп ойлойм. Бизден алыстабагыла. Иш күнүн кечи программасы ар дайым жашоодогу, социалдык, коомдогу болуп жаткан учурларды чагылдырат. Жана конокторубуз дагы ошого ар түркүн жагдайдагы адамдар. Сиздер менен бүгүн мен Каныкей болдум. Бизден алыстабагыла. Эмки көрүшүүгө чейин көрүшкүнчө сак саламатта болгула.